Эмиль Өмүракунов, Жылаандар канышасы. Экинчи китеп. Өткөндү унутпа, ал келечектин алими. Кытай макалы. Экинчи китептин биринчи бөлүгү. Ээсин кууган ак жылан. Мен адаттагыдай эле бул күнү да молдонун бутуна суу куюп бериш үчүн бардым. Кол куушуруп таазим кылдым. Чал үн катпады. Тунжурап эмнегедир ойлуу жертиктеди. Ушул учурда молдонун алдан күчтөн тайып калганын сездим. Ошентсе да мага ал мээримдүү да, боорукер да көрүндү. Мурунку күнү Мухаммед пайгамбарым жөнүндө катып жүргөн сүрөттөрү тууралуу көп кейилип сүзүлгөн чокойдун шоонасындай тамагынын көк тамырлары шалбыраган этинен бөлөк-бөлөк көрүнө түшкөн. Ал эмес, колу буту бири-биринен ажырап бараткансып, билинээр билинбес титиреп кеткен. Молдо оор үшкүрүнүп, окуган китебин жапты да: "Эй, биродар, күйөө балам Хамирахон могул Куранга түшүнмөк турмак күндө менин өлүмүмдү тилеп олтурат. Кептин баары байлыкта же жардылыкта эмес, дээрде, ниетте", деди жуунууга камданып. "Ак сөз улуу урматтуум, уруксат этиңиз, бир нерсе сурайын", дедим анын колуна суу куюп жатып. "Сура", деди мага таңдана түшүп. "Мени Кеңгер деп атооңуздун себеби эмнеде?" "Жаман сөзбү? Кулагыма дайыма жат угулат. Ой, жолуң болгур десе. Кеңгер деген атам замандан алдаганча мурун кыргыздын бир уруусу болгон. Алар да силердей эле деңиздин жээктеринде жашашкан. Жоо тийгенде туш-туш тарапка тарап кетишкен. Хан атанын тукумдары олтурукташ электеле ал жерди ээлешкен. Кен көп жашоого жайлуу болгон. Эй, ятим турмушта өзүнчө күнөө. Ошондуктан Мухаммед пайгамбарым минтип айткан. Мекке ар бир адам баласынын адам алдында кетирген күнөөсүн жуучу жай. Сөзсүз түрдө мага сыйынып кол куушургула дебейм. Ар кимдин кудайы тообосу өзүндө. Менин айтаарым, тилибизге, дилибизге карабай, ырыстуу, ынтымактуу жашайлы. Кайрымдуу, адилеттүү бололу. Көзүм өтүп, сөөгүм жерде, жаным асманга кетээр. Ошондо менин ыйык каадаларымды, Курандагы шарияттарымды өзүмчүлдүккө, ач көздүккө, зордук зомбулукка, бийлик үчүн пайдаланышпаса болгону. Баарыбыз тең тирүүлүккө келген жанбыз. Жан сактоо үчүн өмүр менен алып урушабыз. Жерден ырыскы тырмалайбыз. Элдин жакшы же жаман жашашы өздөрүнөн, эрке, тагдыры журт башкарган падышаларынан. Дөөлөттүү да, дөөлөтсүз да бир адам. Кандай гана кыйынчылыктар башыбыздан өтпөсүн, буга карабай теңчиликти, акыйкаттуулукту сактайлы. Ушунда гана жумурай журтчулукка байлык, ырыскы келет. Бул Мухаммед пайгамбарымдын жарык аалам менен коштошкондогу сөз экен. Ошол учурда пайгамбарымдын тирүүлүктүн жоро жолдоштору улуу жараткандан жалынып, жалбарып сурашыптыр. Анын керээзин, ага деген ызааттыктарынан тайыша албай, ыйык китебине жаза алышпаптыр. Анын сыңарындай, мүмкүн менин да саналуу гана күндөрүм калгандыр. Ким билет, жетимим. Кудайдан буйрук келсе, кете бермей, токтоор күч жок. Кантсе да ажалдын кеч келишин тилейм. Баарына кайыл элем. Кызым Лилиянын бактылуу болушун көргүм келет. Түшүнгөн бирөө жолукса, а дегенде ак эткенден так этем. Айтканыңызда калет жок, улуу урматтуум, дедим ага кулак түрүп. Кур акылдан көрө курсактын тогу жакшы деп байыркы бахрейндиктер айтышат. Мен да ушул сымалман. Эмне үчүн? Ааламды кыдырып, акыл жыйнайм деген улуу кызым Загирамдын бактысыздыгына себепкер болдум. Буга мен гана күнөөлүүмүн. Сиангунум, деди ойлоно түшүп. Улуу урматтуум, сиз мени ар кандай атай бересиз. Буга кандай түшүнсөм болот? Сен какшаал тараптагы кыргыз эмессиңби? Ооба. Кытайлыктар силерди жирсиз деп эле атап жүрүшөт. Бардыгы тең кыргыз деген эле маани. Элиңдин ысымы аталып жүргөнүнө сүйүнбөйсүңбү? Сүйүнөм, бирок көрө оокаттын азабынан ал эске келбейт. Кээде ар нерсеге кызыгам. Мунун баары караңгылыгымдын кесепети. Чилистендикке жетпесмин. Эмне үчүн?
dedi Хатип мени таңдана қарап. Үй қызматыңызды кім атқарады? Аның тура, буга да киши керек. Оба улуу урматтуум. Баарыбыз тең молдо болбойлу. Жаманбы? Сабатыбыз жоюлат. Болжагы бар дечи, бирок көрө оокатыбыз талаш тартышка түшөт. Бирөөбүз мындай, экинчибиз тигиндей жашаш керек деп башыбызды катырмакпыз. Ошондуктан бир үйдө жалгыз Хатип баарына жетишет. Маңыроо суолум үчүн кечирим сурайм деп таазим кылдым. Эч нерсе эмес. Көптү көргөнүң менен билимсизсиң. Ооба. Окуусуз бардык илим өлүк деп Бахрейндик хатиптер айтышат. Мен дүйнөнү кыдырганда көптөгөн тарых китептерди окуганмын. Элдин оозунан укканмын, деди Хатип бутун аарчынып. Кайсынысына ишенсем болот, дедим колумдагы кумганды жерге коюп жатып. Эй, үй кызматчым, сен али баласың. Ошенткени менен мен көптү көрдүм. Кечпеген суум, түнөбөгөн үйүм, какпаган каалгам калбады. Жоктун жону катуу, кедейлик кендирди кесет экен. Аның рас, бирок мен сенин сурооңо жооп берейин. Мейлиңиз. Эл оозундагы тарых чындыкка жакын, накта турмуштан алынат, көз көрөт, кулак угат, анан укумдан тукумга улашат. Ал эми жазма тарыхтардын көбү ким эл журтка падыша болсо, ошого кызмат өтөйт. Ааламдын, жалпы адамзаттын тагдыры көмүскөдө калат. Көзү тирүү турган дөөлөтүнүн керт башына шек келтирбөө үчүн шартка, мезгилге ылайыкталат. Убак өткөндө жалганы көп болуп, элди дүрбөлөңгө түшүрөт. Эч качан такталбаган, аныкталбаган түпсүз караңгы кудуктай кала берет, деп Хатип тамагына сөөк тыгыла калгансып, сөзүн улабады. Эриндери көгөрө түштү. Деми кысталгансыды. Көйнөгүнүн топчуларын чечип жибердим да, жатып эс алыңыз, дедим. Жаным эч нерсеге жарабай калды. Карылыктын каары жаман, деп кейит кепчиди. Үн катпай, кол куушуруп маңдайында турдум. Бир аздан кийин гана акырын, чарчадыңыз го? Жок, күнүм батаарына аз калган окшойт. Коюңузчу, деп чоочуп кеттим. Түшүнөм. Чалдын көңүлүн көтөрөйүн дегениң го. Антип ойлосом Кудай урсун, Хатип. Карганба, кечиресиз. Жакшы жатып жай туруңуз. Шашылба, деп Хатип оор дем алды. Караңгысың, билимсизсиң. Жалгыз Арип тааныганың менен алыска бара албайсың. Туура сөз, дедим. Мусаапырсың. Сел саяктыгым чын. Муну тана албайм. Ушундайман сизге өөдүр-сөөдүр суроолорумду берип жатам. Мен андайларды капарга албайм. Аныңызга ыраазымын. Каражандын айласы кыйын. Өзгөчө жөлөгү таягы жокторго. Булардын ичинде мен да бармын. Жалгыз көр кекиртекке жанчылгандардын биримин го. Айттың айтпадың не? Баарын көрүп билип турам. Бирок колумдан келбейт. Арга амал жок. Көбү буйрукка жараша болот. Маңдайыбызга Кудайдын жазганы. Бу Кудай деле көр окшойт, улуу урматтуум. Жаман менен жакшыны ажырата албаса. Ок коозу жаман. Тобо кыл. Биз Азирети Азраилдин алдында кылмыштуу болобуз, деп чоочуп кетти. Кечирип коюңуз, Хатип. Эгер мен тараптан күнөө кетсе, деп кол куушурдум. Антип айтпай жүр. Макул. Жараткандын кулагына чалдыкса, жаман болуп калабыз. Мени кечирер. Эмне үчүн минтип ойлойсуң? Багарым көрөрүм жок. Кара жанымды карч уруп, жон терим менен жашап жатпаймынбы? Мүмкүн Кудай да биздей эле киши болгондур. Кой, бул сөзүңдү мага угузба, деп колун силкип жиберип. Тагдырыңа таарынбай, Атим. Бирок мунун да чындыгы бар го, деди ойлуу. Кандайча? Деп таңыркай түштүм. Билгениңен көргөнүң көп. Дал ошондой. Бул ааламда бардыгы теңирден тескери. Эмне үчүн, Хатип? Сурайсың да. Анан кантем? Билбейм дегиң бар го. Ооба. Кудай Таалам мүмкүн ушундай өкүм кылгандыр. Андай болсо бир жөн. Чал үн катпай, кайрадан жер тиктеди. Анын жүрөгүндө уюган куса жаткансыды. Ал сыгылып сыртка чыга албады. Ошондуктан жөн гана алаксыш үчүн мени менен жобурашкысы келди. Мен муну туюп турдум, бирок ийменип айта албадым, сурабадым. Сыртыман эпилдеп жакшы мамиле жасаганым менен ичимден мендей эле шор келдейлердин жон терисинен күн көргөндүн
бири экенин билүүчүмүн. Анткени Хатип өмүр бою кол же мээ жоорутуп эмгектенбеген адам. Бар болгону байлыгын колдонуп, эл жер кыдырып, көптү көрүп, көп окуган. Ошондуктан ага суктануучумун. Хатиптей чилистен боло албаганыма ичимден аябай ызаланчумун. Тагдырымдын тардыгына кейип кетүүчүмүн. Ушундан улам жер үстүндөгү азап тозоктун баары чогулуп келип, мени басып калгансыды. Азырда ушундай абалда болуп жаттым. Мындан кутулууга күн сайын аракеттенүүчүмүн. Тилекке каршы кайрадан турмуштун туюк жолуна барып капталчумун. Анткени колумдан караандай эмгегимден башка эч нерсе келбегендиктен эле. Анын үстүнө мени улуулар баласынтып капарларына алышпагандыктан, үстөккө босток малдын бастырмасындай желкемден бекем баскан көр тозоктуу жашоо сыртыман кыйылсынганым менен ичкен жегенимди жалаң желимге айландыруучу. Ошондуктан көпчүлүк учурда күнөөсүз күнөөлүүдөй, кылмышсыз кылмыштуудай көрүнчүмүн. Дөөлөттүүлөр үчүн менин азап тозогум жөн гана тамаша сыяктанчу. Жолсуздугум ырыскыма жолтоо болуп, капысынан кабылчу. Акылым тереңине жетпегени менен накта турмуштан күн сайын көрүүчүмүн. Муну таптакыр өзүмдөн алып таштоого күчүм жетпечү. Бул менин сел саяктыгыман деле эмес, жөн гана маңдайыма жазылган таалайымдын буйругу, өкүмү. Менин мындай керт башыма тийген кесепетке эч бир адам түшүнбөчү. Ошондуктан улуу Кудайдан башка да ар бир нерсенин өз Кудайы бардай мага сезилүүчү. Өңгүдөн байкай албасам да өзүмдөн көрүнүп билингенсичү. Анткени жолсуздугум ар дайым өзү тарапка жетилип кетчү. Көпчүлүк учурда жалаң жолсуздуктун кутусуна салынып калгансычумун. Бардарларга маңыроолордой көрүнчүмүн. Ушул менин басмырт жүрөгү аргасыз кылуучу. Ызама чыдабай ичимен кыжынчумун. Бирок муну менен башкаларга эч нерсе далилдей алчу эмесмин. Тилекке каршы өзүмдүн керт башыма тийүүчү. Тескерисинче алым кетип, алсырай түшчүмүн. Көздөрүм киртейип, эмнегедир кимдир бирөөлөр ооржук арткансып, шалдырап калчумун. Азырда анын алдында ушундай абалда элем. Хатип мени бала кылып багып алса деген ой жүрөгүмдү ар дайым кытыгылачу. Өзүмдүн чечкиндүүлүгүм айтканга такыр жетпеди. Анын үстүнө алдыгандай ойдо калат деп тартынчыктадым. Бул үмүтүм ишке ашпады. Балалык кыска акылымда, эгер Кудайдан болуп, Хатип мени асырап алса, андан билим үйрөнүп, дүйнөгө көзүм ачылып, эч кимдин үй кызматчысы болбой, тартылган жазадан кутулуп, сыганды да кылмыштуулуктан куткарат элем деп ойлочумун. Кээде көз алдыма элестетип жиберүүчүмүн. Хатиптин алдында келген сайын анын оозунан ушундай кептерди угам го деп үмүттөнчүмүн. Бирок баардыгы башкача болуп чыгуучу. Деги эле мени шаарда көргөндөр, билгендер боору оорумуш болуп, байкуш, үй кызматчы демишетишип, кур сөздөр менен курсагымды тойгузуп, чекемден сылап тим болушчу. Алардан мындан башка жардам мага жок эле. Баардан да ушунусу сай сөөгүмдү сыздатчу. Анткени мен алардын кара чечекей көзүнө башкачараак элем. Котолошкон койлордой бири-бирин жөөлөшкөн, биринин эмгегин экинчиси жеген адамдардын тар дүйнөсүнө таптакыр башка ааламдан келип калгансычумун. Буга менин сырткы көрүнүшүм да түздөн түз өбөлгө түзүүчү. Өспүрүм жигиттерге окшобой, уяң, алсыздай көрүнчүмүн. Көлөкөдө багылып, капысынан күнгө чыга калган дөөлөттүүлөрдүн уулундай сезилчүмүн. Бул жагынан алганда, үйүргө улан тандашкан тажрыйбасыз келиндер үчүн көптүн бири элем. Анын үстүнө көрүнгөндүн үй кызматчысы болуп, Кашкардын кең базарын аралап жүргөнүмдө, алардын күбүр-шыбыр сөздөрүнө караганда мен бир түндөн ашпаган адамдардын катарына кирчүмүн. Ал эми чыныгы сезимди улуу жаратылыш менен бирдей баалап, мөрөгүнө чалкыгандарга кайтылангыс табылгыс кереметтей байкалчумун. Кашкардын базарында топтолушкан соодагерлердин жаш аялдары Баритахор менен жүргөнүмдү такай көргөндөр ага кайрылышып: "Ай ханыша, ээрчитип жүргөн үй кызматчыңызды бир күнгө бериңизчи. Акысын жакшы төлөйбүз. Кабадар болбойсуз" дешсе, ал: "Эмне кыласыңар айымдар? Таптап түнкүсүн чабабыз. Алыска чуркайт дегиңер бар го. Дал ошондой улуу урматтуум. Мунун эмнесине кызыктыңар? Кызыксыз да. Билип туруп билмексенге саласыз. Көрүп туруп көрмөксөнгө түртөсүз. Биз тарап улуу жибек жолунун дарбызасы го. Байыртадан келе жаткан адат, салт бар." "Кандай?" деп Баритахор таңыркай түшүүчү.
Жебекке шоонаны сүртсөң, от жығат. Ал жалбырттап, жалынға, анан қызарған чоққа айланат. Тауына тамақ пышат. Жібек менен жібек сүрілсе, жүлін жылытпайт деген. Бұл али да бала да. Үйірге кирди беле? Анысын билбейм, ханышалар. Мұнын тауына өзім жылынып жүрөм дебейсиз бе? Деп қатқырып басып кетишчү. Ал убакта алардын сөзүнүн төркүнүнө түшүнчү эмесмин. Качан гана Хатиптин кызы Загира менен башташ болгондон кийин гана чыныгы кара жумушка бышкан эркектердин денеси жанагы базардагы баритакор менен акыйнелешкен ханышалар үчүн табылгыс керемет экенин билдим. Адамдардын тагдыры жашоосу гана эмес, жада калса бүтүндөй денеси да. Өзүнө окшош экинчи бир денеден бара-бара тажап, аргасыз, амалсыз, одоно, орой же тескерисинче, одоносу кебездей жумшакты, назикти, алсызды каалап, муктаждана турганын ошондо сездим. Бул Кашкарда жашаган адамдардын кылмышка өз алдынча баруусу эмес эле, жөн гана улуу жараткан, улам жаңылоону талап кылуучу өкүм экенин баамдадым. Кашкар шаарындагылар мунун түбүнө түшүнө алышпачу. Ушундан улам бул көрүнүштөрдүн баары тескери кабыл алынуучу. Мындай болгону менен анын бүрдөгөн бутагы да, тамырына суу жетсе да бүчүр байлай албаган кары картаңдары да бар эле. Бирөө мен, экинчиси маңдайында тунжурап ойлуу олтурган Хатип болуучу. Ошондуктан ал мага мусапырдай көрүнүп кетти. Үнсүз, сөзсүз колумду кошуруп турдум. Башына урунгон шайлоо чалмасынын учу менен кылгырган көзүнүн кычыктарын сүртүп койду. Хатип ушул мезгилде эмнелерди ойлоп жатты, аны билгеним жок. Турпатын көрүп боорум ачыды. Былбыраган жука терилүү колунун этинен тарам-тарам тамырлары көрүнө түштү. Алсырап калгансып, ичинен оор улутунду. Кабагын чытып, булубайлуу жалган дүйнөгө убактылуу келип калганына кайгыргансыды. Улуу жараткан бардыгыбызды тең өзүнүн жашоосу үчүн гана жаратаарын көр турмуштан, Хатиптен билдим. Убакыт өткөн сайын анын өмүрү көз көрүнө жешилип бараткан. Улуу жибек жолунун дарбазасы аталган Манас шаарында жашашкан карылар айткандай, алың барда, ааламга да адамга да керексиң. Пайдаң болсо баарына батасың. Убакыт жашыңды жеп, мезгилиң сени аркандаган ат кылганда, аргасыз артыңды ойлоп алаксыйсың. Пендени Кудайым дал ушундай жараткан деп кобурашкандарын далай жолу кулагым чалган. Хатип да ушул сымал эле. Өзү менен өзү калганда, ал жалгыздыктын тузагына камалгансычу. Ошондуктан торго түшкөн бөдөнөгө окшоп кетүүчү. Канаттары кыркылган сыяктанчу. Азырда аны тагдырдын оор ташы желкесинен бекем басып тургансыды. Мен Хатиптин жашына жетпегеним менен көр жашоо мени эбак картып салган. Ошондуктан элдин бакыт деген сөзү мага кылтыйып, аппак жүзүн көрсөткөн, жоодур көздүү тил жеткис сулуу периштедей сезилчү. Ага баарыбыз жетиш үчүн жан талашкансычубуз. Турмуштан тебеленип тепселгенибизге карабай, ошонун этегине жармашканга жапырт жабалактачубуз. Ал ар кимибизге кылыктансычу, кылдан кыйкым табуучу. Обу жок эркек ханышаларга окшогонсучу. Бирөөбүздү эреркеп төшкө тепсе, экинчибиздин башын алдырып шылдыңдагансычу. Ошого карабастан туз сураган койго окшоп, бири-бирибизди жөөлөшүп, түртүшүп, кояйсыз кете бергенсичүбүз. Ушинтип көр тиричиликтин убайы бакытка батканында, батпаганында эргебей, алдынан чубатып өткөргөнсүчү. Экөөнүн ортосуна баарыбызга тийиштүү өмүр эле. Муну мен алтын таяктуу, жакыт таштуу таажылуу, ааламда чексиз бийлиги бар, жылдыз жүздүү падышаларга окшош туручумун. Кимибизге кандай кол серпсе, ошого жараша жашоо, өмүр тартуулагансычу. Мунун адамзатка өкүмү өтүп жаткан мезгил эле. Ошого жараша өмүр кыбыр эткенди кыңк эттирбей басып турчу. Көр тиричилиги менен бирөөлөрүбүздүн тагдырын жесе, экинчибиздин көө сөөгүн калтыруучу. Күн чыкканы батканы ага эсеп чот болуп, көз ирмем сайын ар бирибиздин алыбызды, каныбызды, жашыбызды соручу. Ыйлаган баланы эне, атасы соорутконсуп, бизди да өмүр көр тиричилиги менен алаксытуучу. Падышанын да, жакырдын да жон терисин сыйырган убакыт өкүмсүз, сураксыз жазалоочудай мага сезилүүчү. Теңир жандууну да, жансызы да ушундайча тараза, ташына тең деген. Ошондуктан баарыбыздын сыйыбыз да, ыйыбыз да өмүр болуучу.
Ушулардын ичинде Хатип да, мен да бар элем. Чал жашаарын жашаган, жээрин жеген, ичээрин ичкен. Бул жашоодон сүйөрүн сүйгөн. Ушундан улам өткөн мезгилинин кабына түшүп калган. Сансыз убакыттар, учурлар артка кайрылбас болгон. Муну 5 манжасындай билген. Хатип канчалык китептерин көп окуп алаксаса да, баары бир жүрөгү ээнсирегенсичү. Ага жөлөгүч, таягы жетпей жаткансычу. Анын өзү теңдүү акылдашаары, кептештери шаарда жокко эсе болуучу. Мен муну шаар башчысыныкына келгенден баштап билдим. Кээде топтон бөлүнгөн кат кабыктуу карыган жалгыз кайынга окшош, төшөгүнүн үстүндө чокчоюп олтуруп, тунжурай түшүүчү. Бул учурда ал менин көзүмө чокко түшкөн жетим көпөлөктөй күйпөлөктөгөнсүп, ою менен алып урушкансычу. Мезгил өткөнүнө кабыргасы кайышып, артында эркектеги калбаганынабы айтоор өзүнчө зээни кейичү. Эмнеси болсо да аялына, шаар башчысына алдатып жибергенине ичинен өкүнгөндүктөн армандуу, кайгылуу үнсүздүк ар убакыт өкүм сүрүүчү. Менин баамымда анын көкүрөгүнүн түтөгүнөн жалаң гана жалын бүркүп жаткансычу. Жүрөгү турмуштун бороон чапкынында калгандай мага сезилүүчү. Чынында ал тагдырынан адашкан чал болуучу. Кээде Хатип менин көзүмө ак жолунан адашып, карбаластаган киши сыяктануучу. Ошондуктан караңгыда каңгып калгансып, кептештерге, сырдаштарга адам таппагансып, колуна тийген китептерин баарын кырка окуп кирүүчү. Эрмеги ушул болгону менен көңүлүнүн ары жагында кайнаган кайгы бар эле. Сезиминде ал аалам жаңыртып чыңыргысы келүүчү. Бирок ал эч бир жан, эч нерсе менен чектей албаган, ойноп бүткүс, жеке өзүнө гана тийиштүү, түшүнүктүү, кайталангыс күү чалынып кеткенсичү. Ал өз жүрөгүнө сыбызгычу. Ар түркүн аспаптардан чыккан добуш сымал үстөккө босток келген ойдорун алектенчү. Мунун баары ички кайрыктардан кайрылуучу. Муңканган кайталангыс күү, турмуштун, тагдырдын моңу менен чертилсе да, сыртка чыга албаган, угулбаган, жөн гана жан дүйнөсүнүн эрмеги сыяктанчу. Ушул тунжуроосунда балакеттин башы кылтыйып чыгып тургансычу. Ал кара чапанын жамынып, кара коңгуроосун колго алып, кырсык менен ажал качкан кирип келет деген шектенип эле. Ошон үчүн Хатип эки кызынын келечегин өзүнчө ойлоп, бушайман болуп жаткансыды. Аны сөзгө тартыш үчүн: "Улуу урматтуум, сизди кыздарыңыздын тагдыры кыйнап жатат го", дедим, колумдагы кумганды жерге коюп. "Кайдан билдиң?" деди таңыркап. "Кебете кешпириңизден." "Ооба, атамын да. Ак сөз. Учуру келгенде сен да балдарыңдын келечегин ойлойсуң", деди мени карап. "Ошол мезгил мага келбей эле койсун." "Ай", деди чочуп. "Өзүм көрүнгөнүмдүн үй кызматчысы болуп, араң күн көрүп жүрсөм, анан аларды ким багат? Шорго жаралганым аз келгенсип, аларды да азап тарттырамынбы? Так өтөсүңбү?" "Ооба. Кудай алдында күнөөлүү болосуң. Билем, бирок арга жок. Учур сенден сурабайт." "Эмнени, улуу урматтуум?" "Үйлөнүүнү. Мен ага баш ийбей койсомчу? Сүйүүнү эмне кыласың? Сүйбөй, күйбөй жан сактасамчы? Анда биттетип сал." "Коюңузчу. Маңызсыз жашооң болот. Көр кекиртегиңди тойгузуп, жаныңды багып жүрө бересиң." "Түшүндүм. Турмушкабы? Аялсыз өмүр өтпөстүгүн." "Мунуң жакшы. Өдүк сөөдүктүүлүгүмдү кечиресиз. Себеби караңгымын да. Эч нерсе эмес. Биз эмес, арабтардан жалгыз бейиштин төрүнө барган Аль-Халилия өмүрүм экөө болсун десең, жарлуу болуп бала күт дептир. Арабтар айтышат, ким илим үчүн саясатка чыкса, анын алдында бейиштин эшиги ачык деп. Араб элинин улуу тилчиси Аль-Халилия эл, жер аралап, кайсы эл кандайча сүйлөшөөрүн, жазаарын иликтеп, жол тартып эн талаада келе жатса, алдынан жан жөөкөрлөрү менен аң уулоого чыккан падыша жолугат. "Бул ким экен сурачы" дегендей ишарат менен жанындагы сөзмөр чеченине кайрылат. Ал Аль-Халилияга: "Теңиримдин кулундай тентип жүргөн сен кимсиң? Сарала чапан ак дамбал кийип алган сен кимсиң? Желмаяандай желпинип, желип баскан сен кимсиң? Өзөн сууну аралап, өлчөп жүргөн сен кимсиң? Айталааны аралап адашып калган сен кимсиң? Сүйүүдөн дейди болгонсуп,
сүрүлүп келген сен кимсиң? Жарсыз қалған жардыдай, жан жолдошсуз сен кимсиң? Ел жұртынан адашып, еен жүрген сен кимсиң? Уйкусуз қалған дербиштей, уурданып келген сен кимсиң? Қоржыныңа көп китеп, үйіп алған сен кимсиң? Акшайы чалма башыңа ороп алған сен кимсиң? Ботосунан ажырап жүдөп жүрген сен кимсиң? Uzun boyun шырғыйдай арықтаған сен кимсиң? Қара қашың қалемдей қаңғып қалған сен кимсиң? Толық жүзіңді томсортып, тоқсыз жүрген сен кимсиң дептір. Аль-Халилия тегілерге сыпайсылық қол қошырып, тазим қылып, анан төмөнгүчө жооп кайтарыптыр. Кыйналбасам турмуштан, кыялдын баркын билем бе? Эмгексиз жүрсөм эсиреп, элимдин оюн билем бе? Шордонуп билим куубасам, аламдын сырын билем бе? Кайыпсыз жүрсөм тирүүмдө, Кудайдын баркын билем бе? Талашы билим чечпесем, тагдырдын наркын билем бе? Адашып жол баспасам, адамды баалай билем бе? Кыдырып жерди жүрбөсөм, 40 чоролуу кыдырдын кыйындыгын билем бе? Караңгы болсо элибиз, хан тутканым не пайда? Жакыр болсо жан дүйнөм, тирүүлүгүм не пайда? Көрөгөчтүк болбосо көп жашадым не пайда? Ар намысың болбосо даңк конгону не пайда? Олуялуулук болбосо ойлонгонум не пайда? Улууларды укпасам, улпак күттүм не пайда? Тилим жакыр болгон соң дил күткөнүм не пайда? Куурап бакыт күтпөсөм, кең дүйнөдө не пайда? Кайгы күлкүм болбосо өмүрүмө не пайда? Аты жөнүмдү сурасаң, Аль-Халилия мен болом, Кудай мага буйрган тил акими мен болом деген имиш. Падыша Олиядан кечирим сурап, таазим кылып, анын жолун улашып үйүнө жеткизген экен. Мындай адамдар бир гана араб элинде эле болуп өткөн деп ойлойсуңбу? Деди хатип мага суроолуу карап. Ананчы улуу урматтуум. Ошон үчүн караңгысың да. Айтканыңызда калет жок, деп таазим кылдым. Маамыт бабаларың жөнүндө бир неме билесиңби? Жок. Ал дагы араптардын Аль-Халилиясындай кыргыз, уйгур тилдеринин китебин жазган. Ал дарыгер да болгон. Бүтүндөй ааламдын көлөкөсүн байракка түшүргөн. Бул туурасында илгерки хажиптер көп айтышчу, деди ойлуу. Уксам кулагым дүлөй болсун. Карганбай атим, кечиресиз. Болуптур. Өзүңүз айткандай бардыгы тең Кудайымдын кудуретинен эмеспи? Ооба. Алла мага аян жалгабады. Бул айтканың рас, машырап. Айлакер болсом, далайды билет элем го, урматтуу хатип. Ошунуң да жакшы. Баары маңдайга жазгандан. Кудайдын буйругу да. Ошондуктан сенин элиң да, жериң да Алланын жазмышынан кур калган эмес. Түптүүдөн түңүлбө деген кеп бар. Анын сыңарындай сенин эл жериңдин да таянаар тарыхы, араптардай карманаар Аль-Халилиясындай тилчиси бар. Бирок сөз сенин элиңдин эң башынан болсун. Жарайт улуу урматтуум. Кытай элинде Души кудайынын уулу Тяньзи асмандан элге жерге жиберилген тарыхчы катары айтылат. Кеп чынынан бозулбайт мусафирим. Атам заманынан көп кылымдар мурун сенин элиң биздин Бахрейн өлкөсү менен алыш бериш болгон. Ошол элдин байыркы карыларынын айтуусу боюнча Даши өтө жөнөкөй адам экен. Билимдүүлүгүнө бой көтөрбөптүр. Кудуретимдин буйрганынан го. Тарыхчылыкка ынтызарлыгы түрткү болгон. Эл жер кыдырып, санжырачы өнөргө үйрөнгөн. Бүтүндөй жер сууну кыдырган. Дашиде Ниппондордон бетен деген элдин өкүлү кошулган. Илгеркилердин кеп сөздөрүндө ал киши келген элде урушуу, талашуу тып басылыптыр. Ойчулдугуна, акылмандыгына, чечендигине эч бир жан тең келбептир. Согуш кырсык болор, эл жерди алдын ала тоюптур. Даши менен Бентен экөө бирге жүрүп, ар кимиси өз өнөрүн улашкан. Белгисиз өзөн, суулардын сүрөттөрүн байрактарына түшүрүшүптүр. Табигат көрүнүштөрүнө жараша аттарын аташкан. Кыргыздын деңизде кырылгандарын көрүшкөн. Жоодон сенин элиң чилдей туш тарапка тарашыптыр. Согуштан аман калгандары Токойго, Анголага, Кемге, Опуга саздарын бойлой качышкан. Даши менен Бентендин тарых китептеринде кыргыз деп аттарын өзгөртпөй жазышкан. Ал эми сенин байыркы ата журтуң Кемге отурукташып калганда ханьзулуктар Сиань-гун деп тарых китептерине түшүрүшүптүр. Көргөн киши жок. Байыркы ханьзулуктардын айткандарына караганда Сиань-гундар токойлорду, дарыяларды, саздарды, тоолорду ээлешип, душмандарынан из жашырышкан эл болгон экен.
Калппы чынбы билбейм. Менин чоң атам өтө көп тарыхты билген хатип эле. Анын айтуусунда кыргыздар деңизден кемге окшогондон баштап арадан далай жылдар өтөт. Анан булардын бир уруусунан акылман, ойчул, даарыгер, олуя чыккан. Ал Кусейиндин баласы Маамыт деген болгон. Ата теги өзү да ысык көлдө туулган. Менин бабаларымдын айтуусу боюнча Маамыттын атасы Кусейин Кашкар шаарына жөнөп жатканда бүтүндөй түрк элине көрүнүктүү адамдарынын бири экенин күбөлөндүрүш үчүн Кусейин уулу дегендин ордуна Ибн Хусейн деп жиберилиптир. Эмне үчүн улуу урматтуум? Себеби мындай. Илгери сенин элиңде Буурахан деген жашап өткөн. Бул байыркы тарыхчы олуялар. Жаңылышса өмүрү тургуз болушат. Бул хандын бийлигин ар кандай түрктөрдүн уруусуна чаптап жүрүшөт. Мунун да байыркы теги накта кыргыздардан болгон. Анткени чачыраңдылыкта калган сенин элиңдин башын коштуруп, тийген жоого тартынбай кирсин деп хандын тукумун Буурахан коюшкан. Аны сиз кайдан билесиз? Дедим шашып. Мен Жабаркодо билим алганмын. Анан Медина шаарында окуганмын. Тарыхтарда изи бар. Ордодогу хажиптер жазып кеткен. Буурахандын баласы Буйташхан Мухаммед пайгамбардын Куранына таазим кылгандан кийин Муса пайгамбарым аталып калган. Ушундан баштап сенин элиң араб элинен таалим, билим алган. Буга чейин эле кыргыз элинин өз тамгасы, билими болгон, бирок эмне үчүн аны колдонбой унутушкан, аны билбейм. Муса пайгамбардын тушунан баштап көпчүлүк көрүнүктүү түрктөр, анын ичинде сенин элиң да Ибн деген сөздү көп колдонушкан. Ибн деген сөз силерде уулу, баласы деп айтылат, деди хатип. Билем. Билсең ошол. Жогоруда мен сага айтпадымбы? Эмнени улуу урматтуум? Аль-Халилия тууралуу. Ошол киши айткан экен. Элдин жердин аттарынын өзгөрүлүшү улпактарыбыздын жаңырышынан, сөздөрдүн эскеришинен деп. Аны сыңарындай Кусейиндин баласы Маамытты атактуу чоң шаарга алып келгенде өз ысымы өзгөрүлгөн. Кантип? Дедим таңыркап. Ашыкпа. Жарайт. Муну билиш үчүн Кашкар шаары кандайча Кашкар аталып калгандыгы тууралуу баяндап берейин. Ошентиңиз, дедим кудуңдап. Анткени Маамыттын аты ушул шаар менен байланыштуу. Кызык, дедим мен. Ооба, мындай окуяны сен Юнандардан да, шаа падышалардын Куранынан да таппайсың. Сабатсызмын да. Дейинкисин айтам. Түшүндүм. Сен экөөбүз жашап турган элди байыркылар таранчылар дешкен. Булар жерди иштете билишкенден сырткары бак шактарды жакшы багышкан. Алар биздин уйгурлар. Ушул эл Илий талаасына отурукташып калышат. Атамдын айтуусу боюнча Кашкар, Манас, Ысык көлдөгү Барскан, Шахарстан шаарлары улуу жибек жолунун дарбазасы деп аталыптыр, деди хатип шашылбай. Шакарды көп жасап чыгарышкандыктан Шахарстан делип калган го, дедим. Чал күлүп. Андай эмес, баласың да. Шах деген сөз фарсча. Бизче падыша стандагы Табриздердин тили, жай деген маанини түшүндүрөт. Байыркы Ош шаарына тияктан бияктан падышалар чогулушуп, жапайы өскөн жаңгак токойунда көңүл атышып, аң уулашкан. Ошондон улам Шахарстан же падышалардын жайлуу жайы деген имиш. Ушундайча эл оозунда уланган чындык. Олуя китептерде барбы? Дедим. Жок. Анан кантип Ош шаар делип калган? Сурайсың да. Анан кантем? Мунуң да туура. Сизде ичилистен болгонго не жетсин? Ага да көр дүнүйө керек. Ошондой. Бирок бир нерсеге кунт коюп кызыкканда өзүнчө өнөр дебедиңиз беле? Айтканым чын. Билимсизмин. Бирөөлөрдөн укканым мага сабак, артыкча сизден. Мейлиң, билип алганың да дурус болор. Менден да, грек арфиден да, испандык, сыгандан да көп нерселерди уктуң. Ооба, деги ошонун баарын унутпай, башыңа батыра аласыңбы? Ишенбейсизби? Шегим бар. Себеп? Көр кекиртектин азабын тартканда баары тамак менен карынга кетет го. Андай болбойт. Анда жөнү бар экен. Мен өзүмө ишенем да. Көпүлдөбө. Баарын буйрук көрсөтөт. Кечиресиз. Ошентсең опураңдабай. Күнөөлүүмүн. Бул башка кеп. Болуптур. Мынча сурап калдың, айтып берейин. Кашкар шаарындагыдай соодагерлер баардык элде, жерде да бар.
Мүмкүн. Тигил бул жактан оошуп жүрүшкөн сатуучулар кокусунан жакшы жерге туш келишет. Суусу мол, бактуу шактуу, кышы жылуу. Жер жемиштердин түрлөрү сансыз өсүп, күбүлүп жерге түшүп, көңгө айланган. Акыры бардык тараптан агылган элдин очоктуу калаасына айланат. Акыры оошкон эл деген сөздүн маанисинен ош делген жаңыча ат туулат. Ушундан баштап Ош шаары делет. Эч бир тарыхта жок. Байыркылардын имиши ушундай яким, деди Хатип. Рахмат, деп ага таазим кылдым. Туурадан туулгансып жанагы Маамыт менен Кашкар шаарынын кандайча байланышы бар экенин мага кеп салдырбай койдуң. Азырда кеч эмес, улуу урматтуум. Тигини кара, карыганда калжактатайын дегениң го. Андай ойлосом, жалгыз башымды жеп калайын. Машырапсың, Жок, сиз Хатипсиз. Молдо болсо эмнекен? Окутпасаңыз да айтканыңыз мага окшогон шордууларга сабак, дедим жалооруп. Алдадың, жаман чалды, деп күлдү. Ушул учурда анын каректери жандана түшкөнсүдө. Жүзү нурданып, баятан бери оорлошуп олтурган сыган калыбы эмнегедир жазыла калгансыды. Анын күлүмсүрөшү, жаш баланын ууртунан жылмайышына окшоп, мага өтө эле мээримдүү көрүндү. Чекесиндеги бырыштары жазылып кеткенсиде. Бетинин жука териси бүлкүлдөп, өзүнөн өзү жандана баштады. Жүрөгүндөгү эчени ирет кайнаган бугун сыртка чыгаргансып, сүйкүмдөй карап, анан сөзүн баштады. Ар бир жердин эч ким билбеген, эл оозунда айтылып жүргөн жашыруун тарыхы бар. Кээ бирлери дөөлөткө даңкка колдонбош үчүн эл ичинде сакташат. Анткени ал түгөнгүс дайра, ачылып бүткүс ааламдай кенч. Ошон үчүн сенин элиңден чыккан Олуя Маамыттын да жана анын өскөн, окуган Кашкар жеринин да тарыхы Олуя китептерде толук ачылып, бүтпөгөн сыр бойдон калган. Баарын мезгил өзү толуктайт тура. Мындан өткөн тарзачы бул ааламда жок. Эмисе окуя мындай. Жакшылап угуп ал. Эсиңде калса, бир араб молдодон уктум эле деп эскере жүр. Кокус акылыңдан чыгып кетсе, Теңиримдин тегинде калсын. Хуп болот, Хатип, деп кол куушурдум. Илий талаасына көчүп келишкен уйгур элинин ичинде эл журт башкарган Билал деген киши бар экен. Жаңы конушка чогулгандар бул жерге эмне деген ат коебуз дешип, акылман Билалга кайрылышат. Ал Сифу менен Сулени чакырып туруп, Кашкар дегенибиз оң. Ушул эки дайра уйгур элинин жашоо тиричилиги. Бул жөн аккан суу эмес. Кудайым бизди ушул тарапка бекеринен айдап келген жери жок. Шыбагасын буйрду. Ошондуктан уйгур кыздарынын керме каштарындай керилген эки дайра өйүз-бүйүз агып жатпайбы? Эгиздей бири-бирине окшош. Аралыктары да кыздарыбыздын каштарындай кууш. Уйгур элинин ырыскысы ушул жерде. Топурагы бизге тоодой токчулук берет. Жээгине гүл бакчаларды өстүрөлү. Оңун соңун шаарга айландыралы. Көр жан сактоо бизге кыйын болор. Бирок улпактарыбыз үчүн акылыбызды, күчүбүздү аябайлы. Асмандагы күнгө тообо кылалы. Буйругандан буй табайлы. Төмөнкүдөй кереметтерди унутпайлы. Кудаанын кудурети бул ааламда жарыкчылык. Үнсүз, сөзсүз бизге келген жарчылык. Нурун төксө жан жаныбар торолуп, жер жүзүндө жапырт толуп барчылык. Жебелери жалтылдаган алтын сымал, түгөнбөдү түпсүз болуп эчен жылдар. Ойлонгон Олуянын акылы ооруп, чертилди далай жоло жүрөк кылдар. О жараткан, бул түбөлүк жазмышпы? Же ырыскы талаштырган азгырыкпы? Эртең менен эркелетип саамайсылап, эртеңкиге далбас кылган жаңырыкпы? Сени менен биз келдик адам болуп, үмүттөнүп келечекке түш жооруп, акылдын ажарына так жетээрде таажылуу башка келди, ач көз конуп. Бийлиги бар өкүмө өрттөн чыккан, далайдын тагын алып башын жуткан, тактуу орду табышмактуу кумарга окшоп, бүгүн жакшы, эртең жүрөп сууткан. Бул дүйнөнүн адалынан арамы көп, боло албайсың баардыгына бирдей төп. Асмандагы алтын сымал нур гана эртең менен тең чачырайт беттен өп. Жогоркуну чогулган элге айтып берип жатып, өзү Кашкар шаарына арнап, төмөндөгүдөй газелин келтириптир. Келер кетер далай кербен ушул жолго. Бойласын булактатып оңго солго. Дил кошулган элдин болоор очогу, ошол күнгө туз буйрсун Кудай колдо, деген экен. Кашкар шаары жөнүндө ар кандай имиштер көп эле жолу окуганмын, укканмын. Ал эми мусулман тарыхчысы Гардизи
Бул туурасында билген да жазган да эмес. Бабалардын айткандары төп келип, Кашкар шаары сооданын очогу болду, деди башына селди оронуп. О, улуу урматтуум, ушул эле дейсиңби? Биздин шаардан пайгамбар Рабгузида туулган имиш, дедим чөп түшүп олтуруп. Дейбиз бул дейбиз. Өңгөсүн кеп кылбасак да биздин уйгур элибиз Ахмада Мухаммада жана ааламдын көлөкөсүн байракка түшүргөн Ибн Хусейндин уулу менен да сыймыктан алышат. Байыркылардын тилеги ишке ашып, атагы ааламга тараган Кашкар шаарына Маамыт атасы Хусейн менен келип билим алат. Аны менен бирге жүргөндөр, өскөндөр, коңшу калачтар, атасынын тели теңтуштары, жергиликтүү калк Маамытты уйгурча Махмуд деп эркилетип жүрүшүп, акыры Маамыт аты өчүп Махмуд болуп кеткен. Учурда мындайлар көп болгон. Ал мезгилде Кашкар шаары сооданын, илим билимдин очогуна айланган. Махмудтун акылы алыска тараган. Жалпы түрк уруусун 20дан ашуун урууларга бөлүштүргөн, деди Хатип. Кандай? Дедим ага карап. Түрк элинин башталышы Нух пайгамбардан деген. Мунун тек жааты барбы? Ооба. Кимден? Нухтун уулу Яфес болгон. Мына ушундан бүтүндөй түрк уруусуна тараганын далилдеген. Жеке гана мындан атагы чыккан эмес. Махмуд дагы арабтардын Аль-Халилиясындай өнөр алды кызыл тил тууралуу олуя китептерди жазган. Махмудтун Аль-Халилиядан артыкчылыгы жер суунун көрүнүшүн, алардын ысык суугун, ар биринин аралыктарын эрикпей, эл жер кыдырып, так өлчөп, баракка түшүргөн. Ушундан улам дербиш атка конгон. Тубаса нукра дарыгер да болгон. Махмудтун ушул жагындагы Алла буйрган акылмандуулугу таптакыр карексиз калган. Бул туурасында байыркы хан ортосунда кызмат өтүшкөн хажиптер, хадистер анын көзү өткөндөн кийин кеп кылышыптыр. Анын атагын асманга жеткирген төмөндөгүдөй бир чоң окуя болгон экен. Кандай? Дедим шашып. Илгери Селжуктар уруусунда бир атактуу хан жашаган. Хан өзү ат багып, күлүк таптаган. Дөөлөтүнө карабай, өзү акыр салып, кышкысын минген атын ошого багыптыр. Бою өтө узун болгон. Башындагы чачын устара менен такырайта алдырып салып, жайдыргычтыр жылаңбаш жүрчү экен. Сакалы өтө жыш өскөндүктөн бири-бирине чокмолоктошуп, ак жуумал жүзүнө өтө жарашчу деп кеп кылышат. Ким билет, кашыңда болбогондон кийин укканымды гана айтам да. Эки бетинин ортосу анардай кызарып, сымбат санына далай ханышалар ашык болуптур. Хандын башкалардан өзгөчөлүгү сүрдүүлүгү менен айырмаланыптыр. Сыртынан каардуу көрүнгөн, бирок эл журтуна кайрымдуу боорукер, аз сүйлөп көп уккан. Башка хандардай бийлигине чиренип, көп аял алган эмес. Ата энеси кудалап алып берген жары менен түбөлүк өмүр сүргөн. Махмудтун ысымы Селжуктардын ушул ханына жетет. Ал убакта Ак сарайда кызмат өтөгөн адамдарды мусулмандар, арабтар хажип деп чакырышчу. Булардын көбү өлөң айтышып, өздөрүнүн газелдерин ханга окушкан. Дин ишмерлери, хадистер, имамдар жалаң шарият жөнүндө маектешишкен. Ошол убакта Махмуд менен бетме-бет кездешип, алмак-салмак акыйнек айтышкан. Ал кезде Теңир тоодо жашап турушкан Селжуктардын ханы деп айтышат. Көргөн киши жок, имиш бар. Бул атадан балага уланып кеткен. Ушул хандын аймагына кашкаарлык кыргыздар да кирген. Ал убакта көптөгөн олуя китептер жазылып, тири укмуштуу дарыгерлер, жылдыз санап эсептегендер чыгышкан. Мүмкүн ушул жагдайда көптүн бир катары бааланып, ордонун тарыхчылары эле элес албагандыр. Мындай болушу да ыктымал. Себеби 980-1037 жылдарга чейин жашап өткөн улуу Ибн Синанын дарыгерлиги, олуялыгы бүтүндөй чыгыш элине үлгү болгон. Тарыхчылардан кытайлык Ван Янь да чоң даңкка жеткен. Булардын жолун Тахир Марвази улаган. Дарыгерлер тарыхчылык өнөрлөрдүн ээси, деди Хатип. Улуу урматтуум, мүмкүн жатып эс аларсыз, дедим. Жаткым жок. Чарчагандырсыз, калганын эртең айтып бересиз, дедим. Жок, келе турган күндүн ырыскысы, шыбагасы башка, бүгүнкүсү өзүнчө, деди коомайланып. Мен сизди өйдө төмөн суроолорум менен кыйнап койдум окшойт. Кантейин, арып тааныганым менен билимсизмин. Мага сиз бейиштин төрүндө басып жүргөндөй эле сезилесиз. Канчалаган олуя китептериңиз бар. Баарын окугансыз. Бүтүндөй жер жүзүн кыдыргансыз. Дүйнө бар, армандасыз, дедим. Армансыз бул ааламда киши жок. Мунуңуз не? Үй бүлөдөн бактысызмын. Бул чоң кайгы. Ашыкпа, учур келгенде сен да көрөсүң. Андан көрө
парзымдан құтылайын. Ал эмне болгон парыз? Мен мұсылман баласымын. Анын үстүнө хатипмин. Рас, мындай болгондон кийин окуган хитебим Кур'ан Карим, пайгамбарым Мухаммед алейхиссалам, анан дагы Адам алейхиссаламдан мураскормун. Кечиресиз хатип, айткандарыңызга түшүнсөм Кудай урсун, дедим. Ал каткырып, шорың шорподой катып жүрүп, карганганга үйрөнүп алыпсың. Анан кантем? Түшүнөм. Рахмат сизге, деп таазим кылдым. Эч нерсе эмес, жакырым. Тамашалашпадым. Мен хатипмин. Ар бир молдонун Кудай алдында парзы бар. Ал исламга, иманга, намазга, жетим жесирге садака берүү. Сен шаар башчысына кылмышкер катары эсептелсең да, сен мага ата энесиз, жакыр, жетим мусафирсиң. Менин парзым сага садака бериш. Мен минтпейин. Менин сага кылган жакшылыгым, аткарган милдетим эч жерде, эч качан айтылбаган, делбеген, жазылып калбаган сенин элиңден чыккан улуу олуя Махмудтун окуясы жөнүндө болсун. Ошонун арбагы сени колдоп жүрсүн. Сен да мендей эле адамсың. Жашоого биздей эле акың бар. Азыр сен эрксизсиң, канатсыз кушсуң. Үмүтүң учат. Өзүң жерден көтөрүлө албайсың. Ошон үчүн улуу адамдардын өмүрү элинин жеринин тарыхы. Сенин да чети ойлгус, өзүнчө тарыхың болоор. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет? Дал ушундай сенин өмүрүң алдыда. Мен карыдым. Жаманга да жакшыга да өрнөк болгонум жакшы. Раматлык Олуя Махмуд да ушундай кишилердин бири экен. Мунусу элге журтка хан менен бетме бет сүйлөшкөндөн кийин ачык билиниптир. Ал мындай болуптур. Ханга Махмудтун атасы өтө алыска кеткенин айтышат. Акылын салмактап көрөйүнчү деп ойлоп, жайдын толуп турган мезгилинде жайкалган көк шиберлүү жерге көп чатырын тектирип, келе турган конокко кам көрөт. Алдын ала Махмудка киши чаптырат. Аны алдына алдырып келет. Махмуд ханга кол куушуруп таазим кылат. Хан алик алгандан кийин, кесибиң эмне? Кандай өнөр билесиң? Деп сураптыр. Талаадан адам баласынын дартына даба болуучу чөп чарларды чогултам. Аларды кургатам. Майдалап сууга кайнатам. Кайрадан тоорусутам. Ооруган кишинин тамырын кармайм. Кеселдин түрүнө жараша эң болуучу дарымды берем. Адамдар сакайып кетсе, менин бактым ошол, ханым, деп кол куушурат. Кантип билесиң, кайсы чөп кандай ооруга даба болоорун? Улугум, биздин денебиздин падышасы ден соолук. Ушуга жараша баары кыймылда, тынымсыз эмгектенүүдө. Адамзат бири-бирине эм дары, бирок ар кимдин өз денеси өзүнө шыбага. Жеке эле бизде гана эмес, жерде, чөптө, кыбыр эткен жан жаныбарлардын жалпы падышачылыгынан башка да ар биринин өмүрүнө тийиштүү болгон ден соолуктун падышачылыгы бар. Биз жоодон кандай коргонсок, денебизде ар кандай оорулардан ошондой эле коргонот. Кокус биз жаалашкан душманыбыздан жеңилип баратсак, достошкон, ырысташкан коңшу элдин колун жардамга чакырабыз. Ден соолук менен дарт экөөнүн карама каршылыгы да дал ушундай. Эгер тагдырдын миң түркүн элегинен өтүп, турмуштун чогуна какталып, отуна күйүп, Кудай ага акыл берип падыша болсо, ага колуна таяк карматып, кой кайтартып, таардан чапан кийгизсең да намыстанбайт, чүнчүрбөйт, өлбөйт. Карандай эмгекке бышкан ден соолукта оорунун ооручулугун ушинтип көтөрөт. Мен да алдын ала секиндик менен адегенде өзүмө тажрыйба жасап көрөм. Ар нерсени өз тагдырыңда сезип көргөнүң жакшы, натыйжалуу болот, деп жооп берет тигил ханга. Кудайга жакпаган иш, дербиш. Эмне үчүн, урматтуум? Өмүрдө өзү кыйган күнөө. Ооба, а мен минтпеш үчүн кандай акыл бересиз? Жан жаныбарлар толуп жатпайбы? Аларды неге колдонбойсуң? Аябым. Кандайча? Алар да биздей көр жан сактоого имерилген жандар, өмүрү жашоосу бар. Улуу жаратылыштын ар кандай кубулушу өзү түбөлүк жашаш үчүн бирибиздин этегибизди экинчисине байлап койгон. Алар ааламдан кырылып кетсе, биз жашаган жер огунан чыгып кетиши мүмкүн. Кантип? Тең салмактуулугу жоголбойбу? Жерди токтотуп турган айбанаттар менен биз. Жараткандын алдында жалган айткым келбейт. Өз денеңде жүрүп жаткан сансыз кубулушту башка бирөөлөрдүн денесинен көрүшүң мүмкүн, бирок толук бойдон өзүңкүндөй сезе албайсың. Биз жашап турган аалам кандай касиетке ээ болсо,
Ар бирибиздин мээбиз, жүрөгүбүз, бутубуз, акыры бүтүндөй денебиз ошондой эле тири укмуштарга ээ. Мына ушунун баарын өзүм билип, сезиш үчүн өмүр менен ажалдын ортосунда турган өз денемди жасаган дарыма пайдаланам. Ошентип өмүрдүн, өлүмдүн ортосунан пайда болгон тажрыйбамдын жыйынтыгынын дабасы жасаган дарым. Бул ишиме бел байлардан мурун даарат алам, намаз окуйм, Куранга таазим кылам. Турмуш дегенибиз күнүмдүк көр тиричиликке күйүп бышуу, алып урушуу, аташуу. Ошондуктан мен да бирөөлөрдү таарынткан чыгармын. Эстесем кечирим сурайм. Жетим жесирлерге садага берем. Кембагалдар менен тапкан ташыганымды тең бөлүштүрөм. Бул да мага түгөнбөгөн ырыскы. Жакшыга да жаманга да тууганмын, жолдошмун, досмун. Жаман адамда жок кыял жоруктар жакшыдан табылат. Жакшыда болбогон мамиле жамандан чыгат. Экөө тең мага табылгыс дарылар. Ушуларды ийне жибине чейин үйрөнүп, дарылап жаткан ооруга кайсынысы даба экенин аныктап, тактап билсем. Мындан колдонуп жаткан дарыларымдын айыктыруучу касиети күчөйт. Кеселге эмим түшөт. Жабыркагандан жардамым жанбаш үчүн жаратканга сыйынуу мага парз. Дарты бар адамдардын тамырын кармарда Данияр пайгамбарыма багыштайм. Дарыгерлердин ириси Акспелиге жалынып жалбарам. Дарымды ооруга бергенде ден соолуктун кудайы Гигнияга тобо кылам. Экөө тең Грециядан чыккан. Соопчулук өңдүүгө да, өңсүзгө да, тирүүгө да, дудукка да, айбанга да, адамга да бирдей сезилет. Ошонун сыңары кайсы элдин олуясы болсо да баарыбызга тең. Анткени аалам чексиз, элибиз тилибиз ар түргүн болгону менен жерибиз бирөө дейт. Махмуд колун куушуруп. Хан ойлонуп туруп: "Дербишим, элди жерди көрдүң, айтчы, бул ааламда акыйкат бар бекен?" "Жок, улугум." "Эмне үчүн?" "Аны биз асмандан издейбиз." "Кантип?" деп чоочуп кетиптир хан. "Жерде тепсеп жүргөнүбүздү көрбөйбүз." Ошондойбу?" "Ооба улугум. Биз жараткан Теңир да ошого жараша бакыт, ырыскы эмеспи?" "Аныңыз чын. Өлгөндөн кийин баарыбызды тең эле жайлуу бейишине алпара койбостугу белгилүү го." "Ак сөз улугум, бирок бул чексиз ааламдын тукум куучулугун эстен чыгарбайлы өкүмдарым. Себеп, кимге төлгө ташы төп түшсө, ошонун жаны түбөлүк тирүүлүккө кетет. Калганыбыз жердин жемибиз. Ар бирибиздин жер үстүндө аман, соо жүргөнүбүз канча бакыт. Могул биз ээлеп жаткан эчен түргө колпунуп, кубулган миң түркүн гүлдөрдө таалайдын шыбагасы, ден соолугубуздун ширеси. Ордодо сандык болуп бекилген алтын күмүштөр да биздин көзүбүзгө тири укмуштай көрүнөт. Тилекке каршы жер жайнаган бай чечекейлер менен анын айырмасы асман, жердей алыс. Алтын көпчүлүгүбүздү ысапсыздыкка түртүп, бирөөлөрүбүздү жакырчылыкка, экинчибизди дөөлөткө жеткизет. Гүл да күмүш да, ошол тоодой байлык да үнсүз, сөзсүз. Тилсиз алтын караны ак, акты кара кылат. Убактылуу убайлуу бул көр жашоодон анын туусу бийик, жолу шыдыр. Гүл шордуунун өскөнү өскөн. Бир көргөнгө кыял толкутуп, көз кумарын кандырган керемет. Бирок экөөнүн баркы адамзат үчүн эки башка. Ал эми мындай карап келсек, талашсыз тартышсыз эч кимдин энчилеп алууга акысы жок. Жердин өзүнө гана тиешелүү байлык, азык. Ушинтип жердеги акыйкатты адамдар биз тартып алганбыз. Мүмкүн бул кылыгыбыз Кудайдын алдында кечирилгис кылмыштыр. Адамзат бири-бирине болгон ишеничин, кайрымдуулугун, боорукерлигин, ысаптуулугун жоготуп алып, түбөлүк тирүүлүктү бекер эле каңгыган асмандан издеп жаткандыр. Биздин көктөн көксөгөнүбүздүн баары өзүбүздө болуп жүрбөсүн. Минтип ойлобойлу десек, мына бул биз көрүп турган керме тоонун көк мөңгүлү баска зоолору да, таштан ташка урунуп аккан суулары да, тигил күркүрөп кулак тундурган шаркыратмасы да, шибердүү чалкып жаткан өзөнү да, адырларга өскөн арча кайыңдары да көзүбүзгө ажайып сулуу көрүнгөнү менен, жаратылыш өзүнүн акыйкаттуулугунан түбөлүк ажырап калбас үчүн ушундай кооз жаралгандыр. Ошондуктан булардын баары биригип жашообузду улам, ааламды жаратып жаткандыр, улугум. Биз бири-бирибиздин жан дүйнөбүздү толук түшүнө албайбыз. Буга да акыл эсибиз жетпейт. Ага деген чын дилибиз жок. Ааламдан ырыскыбыз түгөнүп, ач көздүгүбүз кылымдан кылымга артып баратат. Эртеңкини ойлобой, бүгүнкүнү ойлогон өзүмчүлбүз. Байыркы арабтардан
Kança байлығың бар деп сұраса, қанша күнге жетерлік суысы бар екенін төкпөй чачпай хабарлап айтчу. Құдай бізде төбебізден ұрып, ушуну эстен чыгаргандырбыз. Алла Таалам ар бирибизге буйрган шыбагасын жөн татып жүрүүнүн ордуна аны тоноп, сыйырып салдык окшобойбу. Аалам өз көрүнүшүнө өзү сулуу, өзү өкүм, улук. Биз анте албайбыз. Ушундан го деп ойлойм, биз ар бирибиз өзүбүзгө өзүбүз улук да, сулуу да эмеспиз. Кантип? О, ханым, бул жашоого адамзаттын көзү ачыла баштаганда эле биринчи катарга жасалмалуулук, ач көздүк чыккан. Анан жер суунун бекер берген каухарынан, алтынынан башыбызга келишимдүү таажы кээп, бири-бирибизди акыйкаттуулугубузду экинчибиз жулуп уурдап алып, жалган чындыкка, дөөлөткө чөмүлүп чыргасак, дагы бирөөбүз анын чөлүндө суусуз калган ботого окшоп, турмушубузда боздоп жүрөбүз. Айланабызга көз чаптырып көрөлү чуулугун. Мелжиген талаа, тумардан шибери көйкөлөт. Мемиреп деңиздин үстүндөй салкын желге ары бери чайпала түшүп, анан мелмилдейт. Колпунган эчен түрдүү, эчен түстүү гүлдөр ыргалышат. Теңселип тегиз күүгө термелишип, кызыл-тазыл кийинишкен кылыктуу кыздар менен кыялдуу жигиттерге окшоп кетишет. Жер менен асмандын ортосундагы уюлгуган калың катмарлуу абага жаанын огундай сайылган, жылтылдаган күн нурунун ууздары жылт-жылт этип чачырашат. Айлана чөйрөнү түркүн түскө боеп, өзүнө гана түшүнүктүү күүсүн чалып, жан сактоону жүргүзүп жатат. Аппак шөкүлөлүү, ак ажарлуу кырка тоолор буга үн кошуп, күңгүрөнүп ырдагансый. Ушул көрүнүштөн улуу аалам өзүнүн келечеги, ден соолугу үчүн кам көргөнүн сезбейбиз, билбейбиз. Тескерисинче, адамзат жаратылышка теңелгиси келип, көл үстүндө калкылдап көрүнгөн ак кемелердей, айтканга тил жетпеген, көргөнгө көздүн кареги камбаган асыл таштуу жакуттарга, ак сарайларды кымкактадык. Муну биз өнөрдүн бийиктиги, сулуулуктун, ден соолуктун туусу, көңүлдүн гүлү катары сактабай, дөөлөттүн төбөсүн бийлик өкүмүнүн бийиктигине колдонобуз. Анан кантип бул жер жүзүндө теңдик, акыйкаттуулук болсун, урматтуум, деп кол куушурат. Хан ойлоно түшүп, жүлүндөн өткөн сөз айттың. Сай сөөгүмдү сыздатып, чучугума жетти. Баш кесмей бар, тил кесмей жок дербишим. Бирок мен сени эн талаада жазалабайм. Мобул жанымда жүрүшкөн жан жөөкөрлөрүм сага айдактап койсом, тайгандан талап кетишет. Минтпеске аргалары, амалдары жок. Буга мен да Куда да күнөөлүү эмес. Адамдардын өздөрү күнөөлүү. Тагдырга өтүмсүз, өзүмчүлбүз. Баарыбыз сендей курч эмеспиз. Жалтакпыз. Көр жашоодон коркуп, тилсиз, бутсуз калган жүргүмүшкө окшоп, өз дөөлөтүмө өзүм кулмун, күн карамамын. Анткени күнүмдүк көр тиричилик ушуга моюн сундуруп койгон. Тирүүлүктө адам баркын билбейт. Тигил дүйнөдөн үмүт этебиз. Ал жайда да ары бирибиз дубаларыбызга кынай турган кышыбыз бар. Ошондуктан олуям. Сөзүң ачуу болсо да кыялың таттуудур. Өкүмдүн баары өч эмес, хандын баары акмак эмес. Өзүң айткан акыйкатсыздыкты хан башы менен сага жасасам болбос. Өз баркымды өзүм кетирермин. Мени көргөн башкалар менин артыма жамынышып, кулак угуп, көз көрбөгөн кылмыштарга барышаар. Балыктай башыман сасыбайын. Өзүң күбө, Куда калыс. Эй дербиш, Алла сага хандыкты буйрбаптыр. Буйрбайт да. Тагдырың ошондой. Жекеле сен ойлойт бекенсиң, элдин, жердин камын. Жүрөктү дүрбүдөн көргөндөй көрө алган бул дүйнөдө жан барбы? Эгер болсо, толгон токой кайгы муңду, сансыз жылдыздай жымыңдаган үмүт, ойлорду байкаар эле. Бул жакырчылыкта хан болдуң, балээге калдың. Өз жаныңа өзүң ээ эмессиң. Даңк менен ханга тилдүү да, тилсиз да ушак жабышат. Кээде жүрөк ыйлайт, акыл боздойт. Канткенде элдин уруш талашын, жокчулугун, теңсиздигин, ачарчылыгын жоготом деп, тилекке каршы аракеттенип аягына чыкпайт. Бул жарыкчылыкта армансыз көз жумган адам барбы? Жок улугум. Ошондуктан ар адамдын жан дүйнөсү өзүнчө сырдуу, ачылып бүтпөгөн кенч аалам. Муну мен Раматлык атаман билгенмин. Байкуш киши адамдардын бири-бирине жасашкан акыйкатсыздыгын, теңсиздигин көргөндө жүрөгүнөн ыйлачу, кейип кепчип, алапайын таппай кетчү. Акыр колуна барлардын да жоктордун да балдарын чогултуп, өзүнүн казынасынын эсебинен бекер кийиндирип, ичиндирип окутту. Алардын арасында хан тукуму мен да бар элем.
Атамын максаты биз аркылуу акыйкаттуулукту элге жерге тең таратуу болчу. Ошентип баарыбызга бирдей билим тарбия берди. Турмуштун суугуна тоңдурду, ысыгына күйдүрдү. Кедей менен кедей болуп, жер тырмалап оокат кылдык. Иштин жеңилинен ооруна чейин иштетти. Билимден чилистендикке жеттик. Орто саар турмушта да жашадык. Дөөлөт күтүп, эл журт башкардык. Ушунун баарын атам бизге жашоонун тажрыйбасы катары үйрөттү. Качан гана өзүбүзгө да өңгөгө да сүттөн ак, суудан таза болгонубузда, накта көзү жеткенден кийин уядан туш-туш тарапка учурду. Барган эл жерибизге биз таптакыр башка ааламдан келген кишилердей сезилдик. Шылдың болдук. Жасаган аракетибиз текке кеткен. Эмне үчүн улугум? Ошонун жол жоосун билейин деп сага суроо менен кайрылган жатам. Мейлиңиз. Хан ким? Бийлик, өкүм. Бул кайдан чыккан? Алсыздарды алдуулар алсыратуудан. Алар кайсылар? Сиз, улуу урматтуум, деп кол куушурат. Минтип бүжүрөбөскө аргаң жок да, Дербиш. Айтканыңызда галет жок. Себеп Кудаанын улугунан, тагдырдын буйругунан. Бу адамзат Кудайдын парманы менен жаралган деп жүрөбүз. А сенин жекече оюң кандай? Андай болушу да ыктымал, бирок улугум, жан жаныбарлардан баштап адамзатка чейин суудан, нымдан, топурактан, жылуулуктан, жаратылыштын өзгөрүү кубулуштарынан келип чыкканбыз. Сен Йонандардын айткандарына ишенип, Теңирге шек келтирип жатасың. Кечирип коюңуз, бирок чындыкка түз карайлы. Анда далилде. Ааламдын ар түркүн кубулушунан биринчи ирет нымдуулук, бара-бара суу, анан деңиздер пайда болгон. Мунун чөп чаарын жеп, суунун өмүрүн улап туруш үчүн баягы эле эбегей нымдуулуктун кысымдуулугу чайпалуусунан суу бири-бири менен сүрүлгөн. Андан жан жаныбарлар жаралууга мүмкүн болгон, жылуулук пайда болгон. Жаңы төрөлгөн балада суу менен нымдуулуктун ортосундагы сүрүлүүдөн пайда болот го. Тилекке каршы миң түркүн кубулуштардын натыйжасында ал жарыктыкка чыгууга мажбур. Биз суудай сүзүп жүрө бербей, жерди эмнеге темселеп жүрөбүз? Мүмкүн сен айтарсың. Бардыгы көр жан сактоонун азабынан деп. Мындай болушу да ыктымал. Канткен менен суунун түбү кым-куут, баш аламан, толгон токой жан жаныбарларга түгөнгүс, гүл азык боло албаган чыгаар. Ушундан улам жээкке сүрүлүп чыккандарбыз. Жашоого жан талашуу бизди нымдуу топурагына жууруп, абасына дем алдырып, тукум улап, көр кекиртек үчүн чүлгүбүздөн бекем байлап койгонбу? Эгер биз чын эле айбандан жаралсак, жаратылыштын буйруганын ичип, жеп, неге жүрө бербедик? О улугум, бизге чейин эле адамзат болгон, боло да берет. Бул көнүмүш адат. Бирок жаратылыш менен адамзаттын ортосунда бизге белгисиз бир сыр бар. Ал кайсы, Дербиш? Аалам жандууга да, жансызга да эбегейсиз кең жаралып калган. Ошон үчүн бизге түбөлүктөөдөй сезилет. Чынында мындай эмес. Ар нерсенин бүтөөр чеги, ченеми бар. Жаратылыш улам-улам өз жашоосуна убара болбос үчүн баарыбызга тар өмүр, ширин жан берген. Көр тиричилик бул жарыкчылыкта өтсө да өтпөсө да, баары бир бирибиздин этегибиз экинчибизге байланып калган. Адамсыз жандуунун да, жансыздын да жашоосу жок. Бизсиз анын өмүрү болбойт. Жоголобуз, жаралабыз, ушинтип кете беребиз. Аркы дүйнөдө бул жарыкчылыкка караганда өтө узак жаныбыздын жашоосу бар. Бирок ал да өзүбүзгө эмес, ааламдын күнүмдүк жашоо тиричилигине кызмат кылат. Таңдайынан чаң чыккан, Дербиш. Биз жарыкчылыкка жаралып, бакыт таптыкпы? Ким билет, урматтуум. Бакытка ар бирибиз күйүп-бышып, чөлдө каныгаткан немедей энтеңдеп баратабыз. Жеткенден кийин баягы көптүн бири болуп, баркын билбей көмгөн бар. Жетпей жүрүп, армандуу өлгөн бар. Сен мени бактылуу деп ойлойсуңбу? Жок, урматтуум. Эмне үчүн? Хандыгыңыз элге керек. Даңкыңызды, атыңызды көкөлөткөнү менен ичинен сугун артып, көрө албагандар канча. Бул чоң бактысыздык. Элдин жердин жүгүн көтөрүп, бирок ага теңдик, эркиндик, барчылык, токчулук, чындык алып келе албагандын өзү эле тозокулуктун төрү. Тактыда отурган адам жөнөкөй биз шордууларга салыштырганда зынданда камалган арстандай. Ал элге айбаттуу, ардуу көрүнөт, бирок өз эркине өзү ээ эмес. Басса турса камакта. Тирүүлүктө чыныгы кыл көпүрөдө жүргөндөр. Тилекке каршы муну сезбейсиңер.
Себеби бөпөлө өлгөнчө папестеп турган бийликтин буйругу ошого тырмыштырат жана жалпы калк жашаган турмуш хандарга жат болуп калат. Ушунун азабынан дөөлөт үчүн жакшы жаман көрүнүп, акыры өз арабаңарды өзүңөр тартасыңар. Хандык деген журт башы, ал эми жубайларына эр катары зарыл. Падыша аялдарда күйөөсүнө дал ушундай. Элдин жердин камын ойлогон эркек аялга өгөй бөтөн киши. Аялга такай жанында болуп, маңыроо сымал, акылмандардай алга умтулбаган, күндүр-түндүр көр тиричилик үчүн кош айдаганга жараган адам болсо болду. Эркектерди аялдарынын ушундай болушун каалайт. Ал эми чындап турмушту байкап көрсөк, бирөөлөр үчүн күйпөлөктөмүш эткенибиз менен баары бир ханышасыз эле ар ким өз жан сактоосуна жан талашып жатканын көрөбүз. Ошондуктан улугум, ар кимибиз өз алдыбызга буйрукка жараша жолдуубуз. Учурга жараша бактысызбыз. Экөө тең келип кетип, желип жортуп жүргөн жел сыяктуу. Жапай жейрендердин дүбүртүндөй адамзаттын жан дүйнөсүнүн чаң топулоңун чыгарган көпчүлүктүн көңүл коштугунан силердин акыйкаттуулукка жасаган аракетиңер анын тебеленисинде калган. Жогоруда сиз мага берген суроолоруңуздун жообун менден билгиңиз келсе, ушундай өкүмдарым. Сөзүңдүн карасы жок. Мен оюмду айттым, улугум. Ажалга даба таба аласыңбы? Жок, улугум. Эмне үчүн? Баары менин колумда эмес. Улуу Кудайдын, жаратылыштын колунда, буйрукта. Бирөөлөрүбүз өлүмгө түлөөгө кетсек, экинчибиз өмүргө чабылабыз. Өмүрүмдү узарта аласыңбы, дарыгерим? О, улугум, өмүр деген талаада өскөн гүлгө окшош. Кичине эле сыдырым желтийсе, күбүлүп түшөт. Жашоону узартуучу көңүл шордуу да дал ушундай. Күн сайын ага биз айыккыс доо кетиребиз. Айла канча? Теңирдин, жаратылыштын адамга да, айбанга да тар тагдырлуу жазмышы, буйругу, өкүмү ушундай. Чындыгың үчүн рахмат, улуям. Эми менде бир суроо бар. Кулак сизди. Даңкың таш жарды. Илим билимдин чар тарабынан бийиктикке жеттиң. Шахарстанда, Бухарада, Фарстарда, Хорезмде, Шошто, Мачинде, Меккеде, Мединада, Жабаркодо, Газнада, Табризде, Манжуда, Дагур Чаушендерде, Жиржистерде, Йонандарда Махмуд ибн Хусейн Мухаммед эмес, Кашкарлык Олуя Мухаммед аталып калдың. Башкача айтканда, Махмуд Кашкар дешет. Мен сени менен сыймыктанам, Олуям. Анткени байыркы Кашкар шаарынын атын эл сенин ысымыңа ыйгарышты. Бул көзүңдүн тирүү кезиңдеги чоң сыймык. Рахмат, улугум. Мында көп күндөр мурун көптөгөн хатиктерге тараган жер шаарынын айлана чөйрөсүнүн көрүнүшү аттуу илимиң менен тааныштым. Жаннатка барган киши сен болосуң, дербиш, дептир хан. Колдугум бар, жаратканга, улугум, деп Махмуд ханга кол куушуруп таазим кылат. Бирок мени бир нерсе таң калтырды. Эмне? Кандайча жер шаарынын борбору ысык көлдөгү Барскан шаары. О, ханым, менин боорум ошол. Буга кандай түшүнөм? Оңой эле. Менин туулган жерим, элим. Тигил аймактан да, бул жактын да борбору. Табризде, Газнада, Бухарада, Мекке, Мединада, Румда, Жабаркодо бекер тентибедим. Мединада, Меккеде окудум. Кашкардын калың калкы алга сүрөдө. Чынын айтсам, өкүмдарым, мындай болот деп ойлогон эмесмин. Түшүмө кирбеген. Эзелде эсимде жок эле. Эл жерди көп кыдырдым, жөө жүрдүм. Жол азабы да, камы да көп, ханым. Ошондуктан дарыгерликти илимден да, элден да үйрөндүм. Бул өмүрүмө чоң өбөлгө болду. Акыры убакыттын, жаратылыштын, мезгилдин кубулуштарынын өзгөрүшүн таптым. Мындай көрүнүштөрдүн очогу менин туулган шаарым экен. Ушул жерде кыш жай учурлары кандай болсо, кайсыл мезгилде кандай өзгөрсө, жанагы мен байракка түшүргөн айлана чөйрөдө дал ошондой эле абалда болот. Мен муну такташ үчүн далай жолу эсептедим. Күн нурунун чагылышынын узундугу менен өлчөдүм. Олуям, ал тапкан илимиңдин элге, жерге кандай пайдасы бар? Мендей айлана чөйрөнү байракка түшүргөндөр дүйнө жүзүндө өтө көп. Сен дагы ошолордун биримин дейсиңби? Мен аларды туурабадым, ханым. Кантип? Деп таңыркаптыр хан. Жер шаарынын борборундагы ар кандай мезгилдердин өзгөрүү мөөнөтүн толук так баамдай алсак, эл журтубуз бай жашайт. Кандайча? Мал жаныбызды кыштан, жуттан, туз суроодон, көчкүдөн алдын ала аман сактап калабыз. Хан таңыркап. Ошондойбу? Ооба, дагы бир жагы бар, улугум. Кайсы?
эгиндерибизди непсиз кургакчылыктан калкалайбыз. Бороон чапкын боло турган күндөрдү алдын ала байкайбыз. Жанар тоолордун жалын бүркүп, аалам титиреткен күчтөрү качан кыргын баштаарын 2-3 жыл мурун билебиз. Алдын ала сактанып, жер которуштуруп көчүп кетебиз. Суу ташкындап, топон суу жүрөрүн куулуштардын өзгөрүшүн мөөнөтүнө жараша бери болгондо 3 жыл мурунураак баамдап алабыз. Жогоруда да мен сизге жобураган нерселердин баарынын кыймылын, багытын алдын ала жаратылыш өзү адамзатка айтып бериш үчүн жер шаарынын 1 же 2 борборуна топтолот. Теңир менен бирге улуу жаратылыш бизди жараткан. Ошондуктан адамзат бекер кырылышын алда каалабайт. Муну өздөштүрсөк, элибизге, журтубузга келген чоң байлык. Ооба, байракка түшүрүлгөн жер шаарынын айлана чөйрөсүнүн көрүнүшүн элибиздин, жерибиздин байлыгы үчүн жараттым. Ушундай эле жер шаарынын 2 бир борбору Медина же Мекке болушу ыктымал. Аны мен аныктап, тактап билиш үчүн аркыл жолдорду басып өтүп, далай суу, чөлдөрдү төө минип аралайм. Деги дербиш, түпкү насилиң ким? Тегим жерим кыргыз, бирок мен 2 элдин, 2 жердин баласымын. Бирөөдөн туулдум, экинчисинде өстүм, билим алдым. Барсканда Кашкарда менин жерим, элим. Тагдырдын буйругуна айла жок улугун, дептир Махмуд. Хан ага ыраазы болот. Ошондон кийин анын кадыр баркын элге, журтка дагы көтөрүптүр. Өзү айткандай, жер шаарынын борборун дагы бир жолу такташ үчүн алыскы Арабияга жол тартат, деди Хатип тыным алып. Анан эмне болду? Дедим шашып. Ашыкпа, ляппай, таксыр Хатип. Тагдыр сени таштак жолунда тартиптүү кылган экен. Ооба, Теңирдин мунасына да шүгүрчүлүк. Ак сөз, урматтуум. Эй Атим, Алла Таала жер үстүнө биринчи ирет эле адамзатты жарата койгон эмес, деди Хатип мени карап. Анан ким? Дедим таңыркай түшүп. Бул ааламда кылар кандай түз тартылып, түз жаралган эч нерсе жок. Кантип улуу, урматтуум? Жер үстүндө кыбыр эткендин баарынын оңу да, солу да бар. Кандайча? Теңирим жерди жаратып, аны менен бирге түгөнгүс байлыкты кошо берген. Эмне үчүн? Башы жогум. Жылаңач баатыр адам эмес, жолдо жүргөн жолбун ит деле болот. Байлыксыз кайда буйтайсың? Аныңыз рас. Мына, сени эле алалы. Көркекиртектин айынан акыры кырсыктап, менин күйөө бала сөрөйүм Хамирахундун колуна түштүң. Дүйнөң болсо, бул азаптан кутулмаксың. Мен Хатип болгону менен ысапсыздарга ырыскымды, шыбагамды тарттырып жиберген мусафирмин. Капаланбаңыз, улуу урматтуум, дедим аны аяп. Жоокалатканыңа рахмат, деди ойлоно түшүп. Мендей шоркелте эмессиз. Кантип? Тегиңиз бар. Кыздарымды айтасыңбы? Ооба. Аның рас, бирок эркек бала жок. Тагдырдын буйругу, улуу урматтуум. Буга айла жок. Кейбеңиз. Туура айтасың, үй кызматчым. Мен эле эмес, сенин элиңдин олуясы Махмуддун да артында тукум улаачусу калбаган окшойт, деди Хатип оор улутунуп. Эмне үчүн минтип ойлойсуз? Эгер болсо ушунча атак алыска кеткен адамдын өмүрү тарыхта дарексиз калмак беле, деди мага суроолуу карап. Мүмкүн ал кишинин да сиздей кыздары гана болгондур. Жакшыдан жаман туулуп калсачы. Өзүңүз айткандай, баары Кудайдын колунда эмеспи? Биз ага кулдук уруп, таазим кылабыз да. Ооба, ошентсе да. Ким билет, менин жаман күйөө балам Хамирахундай жаман неме кокус олуя Махмудтан калса, анын жазган сыйкырдуу китептерин барктап, улантуунун ордуна тапкан ташыганын жеп чачып көрүнгөн аялдын кумарлуу сүйүүсүн ээрчип кеткендердин биридир. Же мендей аалам кыдырып кетип, тукумсуз өткөндүр, деди. Мен үн катпай, аны карап жалдырай түштүм окшойт. Мунумду сезе калган Хатип: Тунжураба, мусафирим, тунжураба. Артында эл калган. Ошондуктан боорукер, кайрымдуу олуя Махмуд Кашкари ойлогон ойду кыстаган жокчулук, жакырчылык, теңсиздик, мусафирлик, ысапсыздык чечпесин. Теңирим адамды да, айбанды да тегиз жаратты. Алла Тааламдын байлыгы күндө арта берди. Акыры ириди, чириди. Аны текке кетирбеш үчүн жерине Кудайга жардамдаш болуп, өзүнө тоодой чоң желмугуздарды жаратты. Алар оозуна киргенин алмай беришип, жерди такыр кылышты. Отсуз жайсыз калышкандан кийин бирин бири жеп кырышты. Булар менен тең жарыкчылыкка келген адамдар акылдан тайып,
Кудайдын бизге тең тартуулаган шыбагасынан тобубуз жанбасын. Ысапсыздыгыбыздан жер байлыгын жоготуп албайлы деп, жер жүзүнүн борбору Медина менен Меккени экинчи жолу аныктадым. Эми дүйнөнүн чөлдөрүнө аттандым. Билгенге чөлдүн ар бир кумалак куму алтын, жакут, каухар. Ушул байлыктын бүтүндөй адамзат барктап, баалап алыш үчүн дүйнө чөлдөрүнүн борборун табышым керек. Буга бүтүндөй адамзат муктаж. Билбегенге бетбак чөл атка конбосун. Жаратылыштын кубула турган борбордук чекитин билбейбиз. Ушундан улам жакырчылык жалпыбызга тийген залака деп төө минип, Индостанды, кар мекени Гималайды аралаптыр. Тибет тоолорунда жүрүп, андан башталып аккан дүйнөдөгү чоң дарыя Янсны, Инд, Меконг сууларын көрүптүр. Адегенде Махмуд Гоби, Такла Макан чөлүндө болгон. Мен да чөлдөгү жашоону жакшы билем, деди Хатип ойлоно түшүп. Кандайча, дедим мен. Атам да мен да дүйнөнүн көп жерин кыдырганбыз. Аравиядан мен Рубель Хали чөлүн араладым. Мээ кайнаткан ысыктыр, дедим мен. Муну сен кайдан билесиң? Деп таңыркады. Улуу урматтуум, Юнандык Арфи экөөңүздөр бая күнү кеплешкениңиздерде басып өткөн жолуңарды эскердиңер. Чын эле үй кызматчым. Ошондо сиз айткансыз. Эмнени? Аравиядагы Рубель Хали чөлүндө эбегейсиз зор, кең мейкиндик бар. Сансыз эшилген кумдардын, чаар жыландардын, жапайы эшектердин мекени дегенсиз, дедим. Хатип жайдары каткырып. Ооба, айтканым ырас. Кекиртегимден башка да эсим бар экенине. Эми ишендиңизби? Сен оңой ятим эмес экенсиң. Мүмкүн. Тыңсың, кебетег эшпириң тирүү. Рахмат, деп кол куушурдум. Дагы эмне дедим эле? Рубель Хали чөлүндө көбүнчө арабтар жашашат. Алар какшаал тараптагы кыргыздардай кой, эчки, төө багышат. Жайыттан жайыт тандап көчүп жүрүшөт экен. Төөлөрдүн терисинен кийим кийишет. Сүтүнөн быштак жасашат, жүнүнөн кездеме токушат. Деди Хатип мени сүрөп. Көчүп конуп жүрүшкөн малчылар чоң-чоң алачыктарда жашашат. Анын үстүн койдун, эчкинин териси менен жабышат. Анан сиз ааламды кыдырып жүрүп, менин ата-бабаларым атам замандан алдыганча мурун, сан жеткис кылымдар мурун кырылганга чейин жашап өтүшкөн. Жер ортолук деңизди түндүк жагында жайгашкан. Дүйнөдөгү эң чоң көл Сахарада болуп турсуңар, дедим. Азирети Азраилдин тушунда Сахара чөл болгон эмес, деди Хатип коомайланып. Кантип, деп чоочудум мен. Көз жеткис мейкин деңиз болгон дешет. Ошондойбу, Хатип? Ооба, эмнеден кургап, ал жалаң кагырап, каңгырап, кумга айланып кеткендигин бүтүндөй адамзатка далилдеш үчүн сенин элиңден чыккан улуя Махмуд ошол тарапка жөнөгөн. Ал барганда көчмөн берберлерди, арабтарды көргөн. Чөлдө жүрүп, анын азап тозогун тарткан. Бети чөлдүн шамалынан туурулган. Адам чыдагыс ачыштырма оорусуна чалдыгып, акыры өзүн өзү дарылап айыктырган. Эриндери кат-кат кеберсип, чорго айланган. Күндүзү ысыктан шалдырап, алы кеткенине карабай, чөлдүн ар түркүн өзгөрүшүнө туш болгон. Түнкүсүн зуулдап, тээ алыстан улуп уңшуган, чөлдүн шамалына калтырап жүрүп, чыгыштан батыштан соккон шамалдын кагылышуусунан пайда болгон алаамат Самумдун жүрүшү ошондон экенин билген. Ал жерде жашашкан берберлер, арабтар муну обончу кумдар дешет. Ушунун кандайча башталаарын өз көзү менен көрмөк болуп, эчен күнтүн Сахараны аралаптыр. Самум пайда болоордо адам суктанаарлык тымтырстыктын келип чыгышы, туш тараптан аба менен агылып келген жыпжылуу мээлүүндүк күндүн ысыгына бат какшыганын Махмуд сезген. Отко ысыган казандын табындай адамдын эсин оодарып ооруткан. Долу шамалдын болоор алдындагы добуштуу ысыктыгы дал ушундан экенин өз көзү менен көрүптүр. Бул чөлдөрдүн борборун ал аныкташ үчүн алаамат обончул кумдардын адамзат суктанаарлык добушун угуп тим болгон эмес. Улуу урматтуум, кумдарда ырдашабы, дедим таңыркап. Ананчы, кызык экен го. Кытайлардын жибектеринен жасалган ар түркүн үндөрдү, добуштарды чыгарган аспаптарды көрдүң беле? Жок. Жүрөк элжиреткен сыбызгысы бар. Сахарадагы кумдарда, таштарда ырдайт. Ушунун баарын долу шамал жаратат. Анын үнү шуулдайт, кулак тундуруп, зымырап, зыңылдайт. Айланага дуулдаган, ышкырган ызгаарлуу, бирок жан жыргаткан обон салат. Хатип, адам ичиркенерлик экен.
Оба, буга Закымдын жүрүшү кошулат. Кумдардын шуудураганы, шамалдын ботудой боздугуну, сан жеткис чоролордун үнүндөй нары кайгылуу, нары шаңдуу, сыбызгыган ышкырыктар чыгат. Карап туруп таң кыласың. Айтылбаган, делбеген жомоктуу күйлөр сыяктанат. Акыл менен ойлоп көрсөк, качандыр бир убакта ал жердин, элдин тарыхын, муңун, сүйүнүчүн ичинен кайрып, чөлдөгү кубулжуган эбегейсиз көп добуштар ал тарапка барышкан чоочун адамдарга айтып жаткансыйт. Катуу шоокумдан таштар бычырайт. Анын учкан кыпындары куюндуу кумдарда кагылышып, жупталышып, кылкыяктын үнүндөй дирилдешет. Сынган таштардын жаракасынан чыккан билинер билинбес сымыраган добуштар, кум арасындагы кыл батаарлык көңдөйлүктөн пайда болгон шоокумдар кулакка жагымдуу обондордой алыстан жакынга, жакындан алысты көздөй созулунат. Ушунун баары бири-бири менен кагылышып, анан жанжыргата шыбыраганы адамдын бүткөн боюн чымыратат. Жан сергетип, көңүл талгыс дуулдаганына меңирейсиң. Алыстан ак боз атын желдиртип, ак чылбырын колго алган жоокерге окшоп, багынбаганын багындырып келе жаткан шамал баарын баштайт. Адегенде ээн талаада эрбеңдеп, бозомук тарткан чапанынын этегин оңго солго делбиретип, таягын таянып, узак жолду кыскартып, кыялы менен алыска көз чаптырган дербишке окшоп, тигинде мында жүргөн куюндар ал чөлдө алаамат болорун алдын ала жар салып жүргөнсүйт. Анан биринин артынан бири пайда болот. Чимириктей бир жерден экинчи жерге чимирилишет, ийиктей жалаң кумга оролушат. Алыстан угулар угулмаксан чыккан шоокун уламдан улам аалам жаңыртып, коргошундай жан эртип, сергиткен күүгө айланат. Жаңыдан баргандарды таң калтырат. Уккулуктуу шоокумдарына азгырат. Эт жүрөгүң туш тарапка агылган шоокумдардын үндөрүнө буулгандыктан курсагыңдын ачканын, суусаганыңды унутасың. Денеңдин шалдыраганын сезбейсиң. Ушул өзгөрүүлөрдөн ал чөлдүн асмандагы абасы какшыйт. Ызгаардан асманга көтөрүлгөн сансыз ысык, майда кумдар чөлдү үп тарттырат. Алаамат көрүнүш күчөйт. Асман боз чалат. Башаламан уйгу туйгулуктан күндүн бети көрүнбөй калат. Чаңга учуп жүргөн ыпыр-сыпырга толот. Абада көктө жерде сансыз куюмдар бири-бири менен кагылышып, бардык көрүнүштөрдү баш аламан кылат. Анан кулак мээни жээген шуудураган, шыбыраган ополтоодой кумдардын көчүшү бүтүндөй ааламды аңтарып келе жаткансыйт. Көргөндүн көңүлүн өлтүрөт. Жогорудан ылдый карай дайрадай агылган кумдар биринин үстүн бири басып, алардын сымаптай жылып, орун которушуулары дөбөлөргө айланат. Уйгу туйгу шамалдардын кагылышуусунан жер жаңырыгы пайда болот. Бул сансыз көзгө илинер илинбес таштарды, кумдарды учуруп, бири-бирине кагылыштырат. Ушундан улам куюн, шамал, таш, кумдар биригип, бүтүндөй чөлдү жаңырткан үн чыгып, бозомук тарткан айланада ого бетер добушу күчөйт. Тоодой көчкөн кум төбөлөр таң калаарлык кыймылга келет. Тоодой кум төбөлөрдү шамалга учуруп көңтүрө баштайт. Ушундан чөл мунарактаган кызгылт түстүү асманга айланат. Чаң тополоң көрүнүштөн асмандагы күндүн бети көрүнбөй калат. Кумдун, таштын, чаңдын, ыпыр-сыпырдын, куюмдун ар кандай шоокумдарын кагылышуусунан асмандагы күн тегерек түзүлүшүн бир заматта жоготуп, адам соктанаарлык, кызгылт түстүү тоголоп мончокко айланат. Анын нурларынын жебесин чөлдөгү миң түркүн кубулуштар өзүнө сиңирип алат. Ушундай алаамат закымдардын, чөлдөрдүн, куюмдардын баштылаар алдындагы жердин борборун, күндүн нурунун жебеси менен багытын, жүрүшүн өлчөп жүрүп, күндөрдүн биринде сенин элиңдин олуясы Махмуд алаамат куюмга капталып, дайынсыз өлгөн экен. Мунун каңырышын атам чоң аталарынан угуптур. Кыңыр иш 40 жылдан кийин да ишин улайт болуп, Олуя Махмуддун жүргөн жери Сахарада мен да болдум. Ал мени жаш кезимен баштап, ушул күнгө чейин кызыктырат. Ошондуктан аалам кыдырып, ал тууралуу каңылыштардын изин кууп, далай жерди, элди көрүп, китептерди окудум. Ал убакта жашагандардын көздөрү жок. Мүмкүн сен экөөбүз көрбөгөн, билбеген, окубаган алтын сандыкта анын басып өткөн өмүр жолу катылып жаткандыр. Мүмкүн кийин табылаар. Аны мен кайдан билем? Бирок кеп мында эмес, ятимим. Башка жагында, болгондо да бүтүндөй адамзат өзү билбеген, көрбөгөн байлыкты көрүп, адамдарды жакырчылыктын, кырсыктан, топон суулардан, жалын бүрккөн жанар тоолордун тозогунан куткаруунун жогоркудай жолун тапкандыгында. Ушундан улам сенин элиңдин олуясы Махмуд Кашкари жөнүндө жакшы Куран китеп жазайын деп, ал тууралуу Кашкардагы имиштердин баарын чогултуп жүргөнмүн. Кырсык Каш кабактын ортосунда го, деди
Хатип. Оба урматтуум, дедим ойлуу. Соода сатык иштери боюнча алыска жол тартып кеттим. Арадан бир топ жылдар өткөндөн кийин келсем, жанагы өз өгүзүнө тийип алган менин шуркуя аялым дүнүйөмдү анын менчигине өткөзүп берген ас келгенсип, Махмут жөнүндө жыйнап тергенимдин баарын керексиз байрактар деп өз колу менен өрттөп жибериптир. Апи, дедим чочуп. Ошон үчүн аял алганда күчүңдү сакта, үй кызматчым. Акылман олуя эркектерди аялдар Куран китептерде гана сүйүшөт. Чыныгы турмушта эркектик күчүң болбосо, аялыңа дүйнөңдү, сүйүүңдү алдатасың. Эркектердин кебете кешпири аялдар үчүн анча деле кажаты жок. Алардын жаны эркектердин эркелетүүсү. Көрөн шарандуу кылуу, күчтүү, эрктүү бол. Ошондо аялыңа түбөлүк жагасың, деди Хатип мага карап. Улуу урматтуум, аял алуу, күйөөгө тийүү ар бирөөбүздүн парзыбызбы? Ананчы, Кудайдын да аялы болгонбу? Ок, коозу жаман. Кечиресиз, деп таазим кылдым. Аны көргөн эч ким жок. Дегингисин айттым да. Эмне үчүн? Сиздей бирөөлөргө алдатса, кор болсо, караганда жаман да. Мунун кет. Баарыбыз тең Кудай берген тагдырдын колундабыз. Ооба урматтуум, буйруктан кайда качып кутулабыз? Чын эле. Мына мен өзүмдүн үй бүлөмө бейкапар болдум. Ошонун залакасы өзүмө тийди. Аялым үй кызматчысына тийип алган ас келгенсип, Олуя Махмут жөнүндө тапкан ташыганымдын тып-тыйпылын жоготту. Бул эле дейсиңби? Сенин элиң менен байыркы гректердин ортосунда укумдан тукумдук байланышыңар бар экенин далилдейин деген. Байкашымда шырдыкка, тукабага сайылган гүлдөр оймолор, курмандыкка малды түлөө чабуу, эчки улак союу ырым-жырымдары бүтүндөй окшош. Кантип? Кайдан билем жетимим? Анда мен грек арфи менен тууган болуп каламын да. Ким билет? Ал да жомокчу. Сенин элиң да дал ушундай. Ал элде байыркы баатырларды көкөлөтүп ырдашат. Какшаалдагы кыргыздарды да ошондой эмеспи? Ооба, урматтуум. Ушунун баарын дала эл, жер кыдырып байракка түшүргөнмүн. Анан эмне болду? Салыштырдым. Окшош бекен? Көп жагынан. Эмне үчүн минттиңиз? Махмуттун олуялыгын сыйлагандыгыман чыккан иш. Экинчиден, сенин элиңде атам заманынан сан жеткис кылымдар мурун булар суу өлкөсүнүн адамдары же жер ортолук деңизден тараган имиш деген каңырыштын артынан куудум. Акыры тапкансыдым. Деңиз бойлоп жүрүп, эл оозунда калган имиштердин чындыгына көзүм жеткендей болду, деди Хатип мени карап. Мен таң кала түштүм. Ошондойбу? Дедим. Ооба, жер ортолук деңизиндеги атам заманга чейинки көп сөлөкөттөрдөгү ак сарайлардын бетиндеги оймо чиймелер да какшаал тарапта жашап жатышкан кыргыздардын бүгүнкү колдонуп жүрүшкөн шырдактагы, чийдеги, саймадагы түшүрүлгөн сүрөттөрү менен эгиз баладай окшош жана дал келет. Мен бүгүн деңиз тарапта жашап жаткандарды бул жакка же какшаалдык кыргыздарды ошол тарапка көчүрүп барайын деген жерим жок. Тагдырдын шыбагасынын тузу кайсыл элде буйрса, ошону татабыз. Мисалы, сендей мендей эл оозундагы чындыктан кайда качып кутулабыз? Сан жеткис падышалар алмашылып, баарын тып-тыйпыл кылса да, улуу Кудай, эл, жер, арбак, жаратылыштын миң түркүн кубулуштары түбөлүк тирүү эмеспи? Мындан эч ким качып кутула албайт. Жети катар жер түбүнө кетсең да, баары бир сыртка чыгасың. Себеби арбак тирүү. Баарыбыз тең өлгөндөн кийин кайып болобуз. Тигил дүйнөдө кимге канча өмүр берет, ал улуу Кудайдын, жаратылыштын иши. Жогорку сага айтып бергенимдин баарын төкпөй чачпай байракка түшүргөнмүн. Ал аялымдын колунан өрттөнүп жок болду. Муну билгенден кийин эс акылымды жоготуп, далай айлар, түндөр төшөктө жаттым. Ошондон айкыз баш оорулуу, жүрөк оорулуу болдум. Ушундан алаксыш үчүн китеп окуйм. Андагы окуяларга берилип, жанымдын кыйналганын унутам. Оорумдан кутулуш үчүн көрүнгөн табыпка, молдого, бакшыларга бардым. Дары аттуу чөп чардын баарын ичтим. Даба болбоду. Эсимде калгандарын кайра байракка түшүрөйүн деп бел байлап, жазганы отурсам эле баары көз алдыма элестеп, өзүмдү өзүм кармай албай, эсим ооп, шал болуп жыгылам. Анан көп күндөр бою төшөккө акыл эссиз жатам. Минтпесем, соо кишидей жүрө берем. Менин абалым ушундай, деди оорулутунуп. Жан кейтээрлик кайгайттыңыз. Атайлаган жокмун. Ооба, сенин колуңда эч нерсең жок, мусафирсиң. Чындык, дедим кейиштүү.
Ошон үчүн мен сага колумда байлыгым бар соодагер катары садака беришим керек эле, деди. Эмне үчүн? Адамдык парыз. Колуңда болбосо жетимдин желкесинен жети сыла дейт. Сообу тиет экен. Анын сыңарындай сенин сообуң менин бактысыз кыздарыма тийсин деп сенин элиңден чыккан улуя Махмутту айтып бердим. Сени Камирахун менден окутпайт. Ага кызматың балалык ишеничтигиң керек. Менин сени менен сухбатташуу сабагым Махмут Кашкари жөнүндө баяндап бергеним болсун. Бул да сенин эли жериңдин тарыхы. Калктардын өмүрү азынан көбүнөн эмес. Кандай жолду басып өтүп, канча адамзатка жакшылык алып келген мына ошол тарых ятимиң, деди хатип үстүндөгү чапанын кынтып. Рахмат таксыр хатип, мага тартуулаган садагаңыз менен сабагыңызга. Окубасам да бүгүн окугандай болдум. Кантейин Кудай мага жокчулукту, жакырчылыкты, сабатсыздыкты, жетимдикти, кылмышсыз кылмыштуулукту буйруптур. Ошондуктан мен сиз айткандай мусапыр болуп жаралып калдым, дедим колумду куушуруп. Кейбе, деди аянычтуу карап. Атам да энем да мени мындай болот го деп ойлобогон чыгар, бирок тагдырдын оңунан сол чөнтөгүнө ууп калганымды көрбөйсүзбү? Дедим кетүүгө камданып. Армансыз ааламда адам жок. Бизди жараткан Кудай да, жер да кейиштүү, деди жертиктеп. Сиз мени кечирип коюңуз, дедим. Эмне күнөөң үчүн? Деп таңыркай түштү. Мен сизди өзүнө мени асырап алса деп ойлочумун. Эми мен сизге түшүнгөндөн кийин бул оюмдан кайттым, дедим башымды жерге салып. Түшүнөм, ятимим, түшүнөм. Кууралчык башка түшүп турганда мени да бирөө калкыласа деп тилейм. Андай кайда, жок. Болсо да сан жеткистердин бири, деди. Ооба, адамбыз, бирок айбандыгыбыз көп. Бул ааламда миң түркүмбүз. Бирөөлөр сага иши түшүп, сенин жардамың керек болуп турганда эшектей үстүнө мингизет. Каалаган жагыңа жетеленчү музоо болот. Өз каалаганын сенден алгандан кийин көрмөксөнгө, билмексенге салып басып кетет. Мунун баары жандын көр тиричиликтен, байсыздыгынан. Мен сени багып алсам, сага эмне мурас калтырам? Камирахун мага ээ кылабы? Дагы шоруң шорподой кайнайт. Санаага санаа кошулат. Турмуштун тегирмен ташына жанчыласың. Бала кыял үмүт кылдарың үзүлөт. Бөтөн деген бөтөн, кан деген кан. Бирде болбосо бирде жашоонун өйдө төмөнүнөн кагылышабыз. Ошондо сен ойлойсуң. Өгөймүн да, өз болсо минтпейт эле деп. Ушул жарыкчылыкта канчалаган шордуулар бар баласыз калган. Жалынып жалбарып, жаман жакшы көрүнүп, ымыркайында асырап алгандар. Баккандан чоңойсо да акыры ата энесин табат. Денедеги кандын жашоосу ошондой. Буга эч ким күнөөлүү эмес. Кудайдын жалгоосу ушундай. Баласың, кыялың менен мени багып алса деп жатасың. Аңа рахмат. Бирок сага берерим, калтыраарым эбак түгөнгөн. Соопчулук үчүн кеп кеңешимди Сыган экөөңө айтып турам. Башка колумдан келбейт, деди каргылдана сүйлөп.